Барыңыздар кутман кеч. Бизде эфирибизде кичине технический проблемалар болуп атат. Мен кирсем эле жаңырып, элдин баарына жаңырып угулуп атат. Азыр эми тескерисинче Айтынук мага эфирге конокко келип көрсүн. Байкайлы кандай болот экен. Эми жаңырбастыр деп ойлойм. Бисе мага дагы неудобно болуп атат. Менде жаңырган жок, вот ушундай болуп атат да. А мен эң көп сүйлөгөн бул жакта мен болом да, ошондуктан мен ойлой турган ошо болду. Кандайсыздар? Барыңыздар кутман кеч. Көптөгөн тааныштарды көрүп атам. Сиздерди көргөнүмө абдан кубанычтамын. Бирибизди өтө эле жакшы таанып калдык көптөн бери. Айтынукту күтө туралы. Жакшы, буюрса кандайсыз? Кандайсыздар? Кандай турасыздар? Ушул эфирге келип, Элзеже кандайсыз? Кутман кеч, Батма. Эфирге келип, бүгүн келип калганыңар дагы жөн жерде эмес. Особенно Батман айтмакмын. Бүгүн эле мага личкама жазып аткан. Бегиче болбой. Башталып калды. Рафат эже курста окуган экенсиз да. Как вам результаты? Сүйлөп калдыңызбы дебейинби? Мен англис тил курсун өттүм, орус тил курсун өттүм. Бардык курстарды өтүп чыктым окшойт. Инстаграм боюнча оюндарды ойногон боюнча курстарды өттүм. Барыңыздар кутман кеч, азыр баштайлы. Барды чогула калсын. Вот. Айтынук келди. Азырма запрос жөнөтсүн. Валейкум ассалам. Эми Айтынукту күтүп атабыз, ожидание болуп атат. Инстаграмдын ушул жери. Эмнегедир мен бар эле жаңырып эткенмин. Жаңырып атасызбы? Ооба. Башкаларга жаңырып жатабы? Же мен өзүм деле өзүм угат. Да бир жолу айтпаңыздар. Жаңыраттыр баары эле. Өзүңүзгө неудобно болуп атат да, Мен өзүмдү угат атам. Мага лично жакшы эле жаңырган жок да, жакшы эле Ошо сен эфирге киргичекте жакшы. Эмнесинен кетип атат, эч билбейм. Наушник тагып көрсөңүздөр дейт. Сүйлөй бериңиз, уга беребиз дейт. Наушниктен кетип атабы? Ошо наушник тагып көрсөңүз, анан болбосо сүйлөй Чына бериңиз. тагып көрбөйм азыр. Сиздер дагы наушник тагып көрсөңүздөр, балким жаңырбай калат. Саламатсызбы? Эфир сакталат, эже? Ооба. Саламатсыздарбы? Менин эжекелерим жазып атат. Менин марафонума катышып аткан эжекелер. Айкерим эжеке, угубай калдыңыз. Жок, вообще угубай атат. Эми микрофонду жакыныраак кылып сүйлөп көрүңүзчү. Угубай, вообще угуган жок. Мага лично угуган жок.
Так, барманбы? Так, барманбы? Ай, ооба. Бирок жаңырбы? Бирок жаңырбы? Билбейм, мен аны айта албайм. В общем, наушник. Наушник. Жаныңызда Колдой башка алдык. мобилдик телефон или компьютер нелер жок беле? Компьютер бар, бирок Компьютер бар, бирок аны прямой эфирге аттан прямой эфирге аттан чыга албайм. Жок, негизи жанында дагы бир эмне болсо ушундай жаңырат да. Жок, биякта Жок, биякта эч. өзүм телефонум. Өзүм телефонуман башка. Башкаларга жаңырап атыптырбы дагы деле? Дагы деле жаңырып атабы? Дагы деле жаңырып атабы? Жаңырды дейт. Кандай кылсак? Кандай кылсак экен? Может, сүйлөй беребиз, ыңгайсыз болуп жатат дейт. Баштай бериңиз дейт, жаңырып жатат дейт. Башка эмне кылсак болот? Мен өзүмдү Свет алып, кылтыраак сүйлөй берейин. турак сүйлөй берейин. Баштай берели то. Баштай берели то. 15 бүтүп кетти. 15 бүтүп кетти. Эми ондо ровно бүтүрө эле. Хорошо, баштай бериңиз анда. Алгач өзүңүздү бул жакта менин подписчиктерим да кирди, мен сторис тартып тургандан кирдим. Кириңиздер, барыңыздар депчи. Анан кийин өзүңүздү биринчи тааныштыра кетсеңиз, менин подписчиктерим потому что тааныбайт да сизди. Анан мен өзүм тааныштырып кетейин, анан кийин баштайбыз, Так, менин атым 28 жаштамын. Азыркы учурда өзүн-өзү өнүктүрүү боюнча курстун авторумун. Ошондой англис тили, орус тили курстарыбыз болчу, бирок мен психология жагына өзүм жасайм. Андан кийин ошондой максатка карай бир кадам деген күндөөлүктүн автору болом. Өзүм жөнүндө кыскача айтса кетсем. Чыгып кайра кирип көрдүк, болбой калды. Меникинен кылдык да болбой калды, чыгып кирип көрдүк, болбой калды. Эми болушунча бир сөзүн уксаңыздар, бир сөзүн укпай. Андан башка айла жок негизи. Ыңгайсыз болуп атат дейт. Невозможно дейт. Анда мен эме кылбаймбы? Мен чыгып турайын пока. Суроолордон жаздырбайсыңбы? Хорошо, мен ылдыйдан суроолор берип турам. Анан сиз жооп бересиз, анан кийин кирип, мен өзүм дагы марафондорум боюнча айтып, анан кийин ошол менен. Ошондой кылалы. Хорошо. Так, эми мен угуп жатамбы, айтып коюңуздар. Бир топ убактыбыз да кетип калды. Мейли. Эч нерсе болбойт. Угуп жатабы? Мен угуп атасыздар. Барыңыздарга кутман кеч дагы бир жолу. Эми жакшы болду, жакшы эле болду. Мага обратный связь берип коюңуздар. Мен угуп атасыздар, көрүп атасыздар. Бардыгы сонун, Всё, баштадык. Айтынук менен мен кайдан таанышып калгам? Так, марафон азыркы учурда башталып жатат. Бүгүн биринчи күнү Айтынук экөөбүз интервью катарында болуш керек болчу, но шартка байланыштуу техникалык себептерден улам ушундай болуп калды. Эч нерсе болбойт. Айтынук мага суроолорун берип турат. Айтынук мен кайдан таанышып калдым эле? Мен Айтынук арыктырат да айымдарды. Анан мен да арыкташ керек болуп катышып калдым. Көрсө Айтынук менин күндөөлүгүмдү колдонот экен, мени тааныйт экен, билет экен. Ошентип экөөбүз тил табышып калдык. Эми бүгүнкү темабызды баштасак, негизи эле бүгүнкү темабыз арыктаганга байланыштуу, анан өзүн өзү сүйүү боюнча. Эми өзүн өзү сүйүүгө келсек, айтыңыздарчы, мындай жөнөкөй эле бир нерсени алалы. Сиз өзүңүз 1ден 10го чейин баа көркүңүз, канчалык деңгээлде өзүңүздү жакшы көрөсүз? Эми кантип баалайсыздар? Мисалы, базарга барганда биринчи кийим-кече, бир нерсе алыш керек болсо, биринчи кимге аласыздар? Биринчи кимге аласыздар? Мен аябай катуу сүйлөп атам.
10 дейт. Супер вообще. Бирден 10га чейин өзүңүздөргө баа бериңиздер, канчалык деңгээлде өзүңүздөрдү сыйлайсыздар. Катуураак эле сүйлөп атам. Телефонуман бир жеринен кеткен окшойт ушу. Болгон үн менен сүйлөп атам. Өзүмө дейт, балама дейт. 10 дейт. Катуу эле сүйлөп атам. Балдарыма дейт. Өзүмө 5 дейт. Окей. Өзүмө дейт, 7 дейт. Ар кимдики ар кандай, балдарыма, өзүмө дейт. Эми күндө кечинде тамак жасаганда макул. Биринчи орунда кимге жаккан тамакты жасайсыз? Өзүңүзгө жакканбы, жолдошуңузга, кайын журтка, кимге жаккан тамакты жасайсыздар? Все жакшы эле улап турмун. Телефон өзүңөрдөн коён да. Супер. Өзүмдү баалай албайм дейт. Өзүмө дейт. Супер, вообще молодцы. 2 бул жакта ар кандай экен, кээ бирөөнүкү 2, 5, 10. Эми кийим биринчи, кийимге чейин же бир нерсени алып атканда, элементарно, базарга барганда акча менен бардыңыз, сиз көйнөк алайын деп, сонун бир көйнөктү көрүп калдыңыз, эми бир 3000 сом тегерек болду дейли, бирок үйдө сизде продуктуңуз калбай калды, күн суктап кетти, балаңызга кийимге чалыш керек, тигил бул баарын алыш керек. Анан сиз базарга барганда эмне кыласыз ошол көйнөктү? Что-то бул кымбат болуп калды. 3000 сомго көйнөк албай эле турайынчы, мен азыр каяка киймек элем аны. Лучше мен барайын дагы продуктун алайын. Баламдын тигинси мунусу жок калыптыр, аны алайын дейбиз да. Ошондо эмне болот? Уже самооценка. Өзүбүздү сүйбөйбүз. Мен жасаган жешет дейт. Супер. Өзүмө жакканды алам, өзүмө жаккан жасайм дейт. Ар кимдики ар кандай экен, жолдошуна жаккан, кайын журтуна жаккан, баласына жаккан тамактарды жасайт экен. Вообще супер. Ар кимдики ар кандай, кээ бирөө вообще эле албайм дейт. Эми караңыздар, кимдики эгерде оценка бир 7ден улдый боло турган болсо, демек сиз өзүңүздү 100% сыйлай албайсыз деген сөз. То же самое базарга барып, кийимгече тигини муну өзүңүзгө алгандын ордуна мына албайм дейт. Көпчүлүк ала бербейт экен, ала берем, мен өмүр акча карабайм дейт. Жолдошума барып тамак кылам дейт, көйнөктү да албайм дейт. Мына көрдүңүздөрбү, көпчүлүгү албайт ал нерсени, өзүнө ошону ыра көрбөйбүз да. Эмне үчүн биз ошол 3000 сомдук көйнөктү ыра көрбөйбүз өзүбүзгө, бирок балага келгенде канча сом болсо дагы ошону алып берип коебуз. Кокой, сен кийчи ушуну, сен депчи. А на самом деле балага ошол керек дейсизби? Албайм дейт, көрдүңүздөрбү? Кийин балаңыз чоңойгондо өзүңүз деле эстеп көрүңүз, өзүңүздү деле. Ошол кичинекей кезиңизде кандай көйлөк кийгенсиз, канча сомдук кийим кийгенсиз эстейсизби? Албетте эстебейсиз. Вообще эмне кийимгече тигил бул кийип жүргөнүздү эстейсизби? Бала кезиңизде эстеп көрүңүзчү азыр. Мисалы мен сизден сурайын, бир 5ке чыкканда же 1-класска барганда канча сомдук туфли кийгиңер, аны кийип өтөсүз кандай эле? Кышында кандай куртка, кандай сапожка кийгиңер десе, эч ким эстебейт туурабы? Бирок ошол эле учурда ата-энеңиз сизге кандай мамиле кылчу эле? Сизди эркелетчү эле, сизге карачу эле, мээримин төкчү эле десеңиз, вот ошону эстейсиз. Жок, ал кичке иштечү. Мен карачу деле эмес, мен өзүм менен өзүм болчумун, андай-мындай. Көрдүңүздөрбү? То есть бул жактан кичинекей балага алып бере бергенде ал эстебейт, билбейт деле. Ал кымбат кийип атабы, арзан кийип атабы, айырмасы жок кичинекей балага. Мен эстейм дейт. Прям ар бир классыңызды, ар бир сезонду, ар бир кийимиңизди эстей аласызбы? Прям ар бирин прям ошону айтып бере аласызбы? Бирок ошол эле учурда эмоцияларды ким эстейт? Эмоцияларды, ата-эненин сизге болгон мамилесин, бүт бардыгын ким эстей алат? Сизге кандай мамиле кылган? Көпчүлүк азыркы биздин жашоодогу, именно азыркы жашообузда болуп аткан проблема биздин бала чактан келет. Эмнеге дегенде, бизде мээбизге ошол нерсени ата-энебиз сиңирип койгон. Ошол сиңип калган логика ушунчалык апам ар дайым өз кийимин мага алып берет дейт. Мына менин ата-энем өтө жакшы мамиле кылчу, же кымбат сумкаларды алып берчү дейт. Мына мээге ошол нерсе сиңип калат да. Бардык нерседен дагы именно отношение. Балдарды карабам билдетиңиз, но бул жактан кээ бир жерлерин билем, баарын эмес дейт. Уят деп алып беребиз дейт. Биринчи балага кийиш керек дейт. Биздин милдетибиз дейт. Биздин милдетибиз. Туура айтасыз, бирок бул жакта мына көрдүңүздөрбү?
Ким эгерде биринчи орунга жолдошун, баласын, үй бүлөсүн, бала чакасын, же болбосо үйгө керектүү оокаттарды биринчи орунга коюп, базарга барып туруп өзүнө ошол көйнөктү ыраа көрбөй албай, башка бир нерсени көтөрүп кетсе, значит демек сиз өзүңүздү сыйлабайсыз деген сөз. Сөздүн чыны эмнеге дегенде, өзүн сыйлаган айым, өзүн сыйлаган адам ошо кымбат нерселерге өзүнө ыраа көрөт. Азыр баардыгыбыз Инстаграмда жашайбыз. Инстаграмдан стористерди көрөбүз. Башка айымдар карасаңыздар кандай кийинип жүрүшөт, кандай кымбат кийимдерди кийишет, кымбат сумкаларды алышат. Аларды карап, дейбиз, ушунча кийинеби депчи. Андан көрө тинтип койбойбу, мынтип койбойбу деп анан ошол жактан дагы өтө көп хейтерлер чыгат да. Андан көрө тинтпейсиңби, анан тиге жардам бербейсиңби, буга жардам бербейсиңби деген өтө көп адам чыгат. Но эгерде ошол айым өзүн ошончолук сыйлабаганда, өзүнө ошончолук нерсени албаганда, ал мынчалык деңгээлге жетмек эмес. Сиз азыр ошону канчалык мындай восхищение менен карайсыздар, ушул айым ушунчалык көтөрүлүптүр, ушундай алыс тил кетпей эле коелу, Анжелика, биздин Анжеликаны миллиондогон адамдар көрөт. Ушунчалык суктанышат, ушунчалык баалашат. Эмнеге? Анткени ал өзүн сүйөт биринчи, өзүн сыйлайт, өзүнө ошол нерсени ыраа көрөт. Ооба, турмушка байланыштуу сөзсүз. Мына өзүм сыйлабайм дейт, мен ушундаймын дейт. Аял нерсе өтө көп кишини өтө туура айтып атасыздар. Бирок ошол эле учурда аял киши көп нерсени ойлойт. Ошол эле учурда аял кишиде көпчүлүк учурда проблеманын баары бар. Неге десе, мына жашоо турмушка байланыштуу деп айтып атасыздар, эмне үчүн десе, үйдө мен балам менен отурам, жолдошум айлыгы жетпейт, квартирага төлөйбүз, продуктка төлөйбүз, балам садикке барат, мектепке барат, анын конста бар, тигинси, мунусу дейбиз. Анан акча жетпейт. Проблема ушул да бул жакта. Туурабы? Бардыгында эле ушул. Неге десе, акча жетишпейт да, кайдан тияка жеткириш керек да, бияка жеткириш керек да. Но, бирок, эмне үчүн сизде акча жок? Айтайынбы? Эмне үчүн сизде акча болбойт айтайынбы? Анткени сиз өзүңүздү сыйлабайсыз. Сиз өзүңүздү сыйлабагандан кийин сизди жолдошуңуз да, жакындарыңыз да эч ким сыйлабайт. Качан сиз өзүңүздү сыйлап баштаганда, ошо бир нерсени өзүңүзгө ыраа көрүп баштаганда, ошондо акча келет сизге. Эмне үчүн акча келбейт? Сиз тиги экономдоп, буга экономдоп, тиги. Анан өзүңүздөн экономдоп атсаңыз, сизге кайдан чоң акча келет? Каяктан келет чоң акча вообще? Конечно, келбейт. Бардыгына эле монтип экономдоп берсеңиз. Кээ бир адамдарды карасаңыздар, акыркы акчасы болсо дагы ойлонбой туруп барып туруп кафеге кирип коет, ойлонбой туруп көйнөктү алып коет. Кээ бир ушундай адамдарды байкасаңыздар, бар. Араңарда деле бар. Ойлонбойт да. Акча эмне болуп келип атат, каяктан келип атат, ала берет. Өзү деле иштеши мүмкүн, балким үйдө отурушу мүмкүн. Анан көбүнчөсү айтышат да, бул деген карабайт да, өзүнө эле карайт, анан эгоист тигил бул депчи. Но на самом деле именно сиздин өзүңүзгө отношенияңыз кандай болсо, айылына чөйрөнүн отношениясы сизге ошондой болот дагы, акча дагы ошондой келет. Түшүнүп атасыздарбы? Сиз канчалык ошону экономдогон сайын, демек сиз аламга мындай Кудай Таала Аллахка ким кандай ишенет, жок мага могу эле болот. Мен могу эле тапчыканы бир ала алайынчы, бош базарга могу эле кийинип алайынчы, мына 500 сом калсам, муну да 2 жыл кийем. Же болбосо бул көйнөктөн каяка киймек элем, лучше моуну кийейин, лучше халат алып алайын, эртеден кийип жүрө берем. То есть мага боло берет деген мааниде отношение алабыз да өзүбүзгө. Балага андай отношение кылбайбыз, башкаларга андай кылбайбыз, боло берет эмес. Жакшысын аябай сонун, прям последний модель любой нерсени алып беребиз. Балага алып беребиз, бирок ошол нерсеге өзүбүзгө ыраа көрбөйбүз. Биз боло берет деп жашаган үчүн бизге дагы Кудай Таала боло берет деп ошону эле берет. Сиз ошону эле сурап атасыз да, жок мага могу эле болот, эч нерсе болбойт. Жок, андан көрө бир нерсе акча келди, жок кийим албай, андан көрө муну алалы, андан көрө тигинтели, мынтели, үйгө овкат алалы. Мага болот ушул деп жашайбыз да. Болот ушул деп. Анан сизге кайдан келет? Сиз өзүңүз сурабасаңыз, ал нерсени каалабасаңыз, албетте келбейт. Мына. Аябай көп установкалар бизге мээбизге сиңип калат. Чындыгында өтө көп установка, бай адамдар булар жаман, бай адамдар аябай бандиттер же акча колдун кири, ушундай нерсенин баары биздин мээбизге настолько сиңип калган. Эгерде сиз азыр сулуу машина айдаган айымды көрсөңүз, значит анын бир эмеси күйөөсү кыйын, же болбосо мындайча айтканда ойношу бар деп айтышат да. Кайсы бир киши ойношу бар, анан ошол берип койгон депчи. Ошол биздин мээбизге сиңип калган. Бул жөн аял эмес, бул стерва, бул тиндей мындай ышылса, мындай сөз менен айтканда,
ийгиликке жеткен адамдарды, айымдарды биз ошентип айтабыз да. Мисалы боенуп алса деле мынча боенуп алган, кимге көрүнгүсү келип атат деген нерселерди айтабыз да. Мына өзүнө сүйүү неден башталат, фишкалардан бөлүшүп кетиңиз дейт. Келиңиздер эң биринчисин эле баштайлы. Эң биринчи, азыр көпчүңүз сурайт атасыздар, күйөөмө карап калам, кайын журтума карап, балага карап деп эң биринчи эгоист болуш керек. Вот в прямом смысле этого слова. Эгоист деген бул жаман сөз эмес. Бул жакшы эле сөз. Просто бизге ой сен эгоистсиң, сен өзүңдү эле ойлойсуң, башкаларды ойлобойсуң, бизди эле ойлоп койбойсуңбу деп мээзге сиңирип койгон. Ошондуктан эгоист деген сөздү биз жаман кабыл алып калганбыз да, аябай жаман кабыл алып калганбыз. Эгоист болсо, значит, эч кимди ойлобош керек эмес. Эгоист бул мындай да, биринчи өзүңдү ойлош керек. Биринчи өзүңдү биринчи орунга коюш керек. Качан үй бүлөдө аял киши өзүн биринчи орунга коюп, өзүн ойлонуп баштаганда, эркек киши ошого умтулат. Эгерде аял киши жок мага боло берет, жок мага кереги жок деп күйөөңүзгө жок кандай эле тигинтпей эле кой, мынтпай эле кой десеңиз, эркек киши ошого көнүп алат дагы, эмне кылат? Мен сизди түшүнгөн жокмун, ошондо сиздин максатың эмне дегенди. Ал дагы бул аялыма боло берет турбайбы деп ошонто берет. Эми караңыздар, мындай сөз бар да, ар бир ийгиликке жеткен эркектин аркасында аял турат дейт. Аял жок эркек киши ийгиликке жете албайт дейт. Мына жакында эле кимдин эфиринен көрүп калдым, бир жактан угуп калдым. Именно вот Барак Обама, Барак Обама президент болду го. Американын мурунку президенти, ошонун аялы болгон үчүн аялы президентке жеткирди деп айтат. Бардык жакта ушундай. Неге эркек баш болот дагы аял моюн болот? Моюн каяка бурулса, баш ошол жака кетет. Түшүнүп моюн буруп турат. Жок, турмуш ушундай. Ал дагы сиздин бул жакта меңизге сиңип калган установкаңыз. Установка деп коет. Сиздин меңизге ошол нерсе сиңип калган. Эгерде мен эгоист болсом, эгерде мен өзүм кырпачсам, менин турмушум бурулат. Сизге меңизге ошол сиңип калган, ошондуктан сиз андан чыкпайсыз, жашай бересиз. Ушундай да, неге дегенде. Бул биринчиси эгоист болуңуздар, но эгоист сиз чересчур эгоист эмес, в меру да. Акырындан баштайсыздар, кичинеден баштайсыздар. Сразу эле все мага алтын алып бер, бриллиант алып бер деп эле, мисалы жолдошуңуз 20 000 айлык тапса, анын бир 5 000 деп корпоратка төлөп 10 000 продуктуга, 5 000 продуктуга кетирип 10 000 кийим-кечекке, садикке, мектепке деп жеткирип аткан болсоңор, аз оңолуп калдымбы? Жеткирип аткан болсоңор, анан келип алып туруп мага все мен бриллиант тагынмакмын, алтын тагынмакмын, көйнөктөрдү киймекмин. Билбей там неден кетип атат. Азыр интернетти көз көрөйүн. Şu Instagram'da ошонусу жакпайт да мага. Жакшы болбой атат дейт. Ооба, эфирди сактаймын. Болбоду дейт. Интернетим вроде жакшы эле. Эми оңголдубу? Барманбы? Жок болуп кайра келдим окшойт, Все, улантабыз. Мына эми элестетиңиздер, айлыгыңыздар үй бүлөнүн финансысы 20 000, сиз алып алып мага деген 50 000, 60 000 сомдук бриллиант алышым керек. Анан келдим, все. Жолдошуңузга кичинеден айтасыз. Мага бул айда мисалы бул нерсе керек болуп атат. Кичине бүгүн эмкеде тойго барат эмеспи, ошого бир көйнөк алышым керек болуп атат. Андан кийин туфли алды ага. Анан кичинекейден
тойго барган сайын көрөсүздөр да башка айымдардын бир аз кичине косметика алайын, акырындык менен, то есть норманы көтөрөбүз, муну норма деп коет. Кайра катып калдымбы? Бармынбы, жокмунбу? Чоң рахмат ажан. Акырындык менен норманы көтөрөбүз. Эгоист эле бул мындай эгоист эмес. Бардыгы мага, сага эч нерсе жок эмес. Здравый эгоизм болуш керек. Но все-таки өзүңүздү сыйлаган ошондон баштайсыз. Бул биринчи фишкасы. Кичинеден баштайсыз, кичинеден көтөрүлөсүз. Экинчиси, бул эртең менен сиз обычно ким канчада турат? Ким канчада туруп эмне кылат, мага ошону жаза кетиңиздерчи. Ким канчада турат жана эмне иштен баштайт эртең менен турганда эле эмне кыласыздар? Бирөө уйсайт, бирөө жумушка кетет, бирөө балдарын садикке жөнөтөт, мектепке жөнөтөт, же болбосо азыр онлайн окуу менен отуруп калат. Кимде кандай эртең менен турар менен саат канчада турасыз, анан эмне кыласыз, мага ошону айтсаңыздар. Үй жайны саласыз, чогуу саласыз. Сиз деген баардык акчаны баары эле бияка салып салбайсыз да. Так, балдар менен турам дейт, турганда намаз окуйм дейт, өтө сонун. Суу ичем дейт, вообще супер. 9-дарга жакын дейт. Так, балам жок, азыр могул жактан бир эмеге жооп берейин. Балам жолдошум деп жашайбыз да дейт. Ошентип эгоист бололу, турмуш бузулат дейт. Өзүбүздү карайбыз деп магазин салондон чыкпай калсак, же үйдөн жок, же башкадан жок калабыз дейт. Мен силерге бир нерсе айта кетейин. Мен азыр мына эфирге кирерден 5-10 мүнөт мурун бетиме тональный крем койдум, помада койдум, бүттү. Менин тырмагым боелбойт. Мен вообще боенбойм өзү. Мен стористеримди көрсөңүздөр, вообще боенбойм. Жолотпоймун. Мен косметиканы вообще колдонбоймун. Биринчиден лак, кандай мындай маникюр, педикюр вообще барбаймын. Салон красотага тем более жолобоймун. Но все равно мен өзүмдү сүйөмүн, понимаете? Өзүн сүйөт десе эле салон, магазинде жүрүү эмес. Нет. И мен бир шумумду 2 жылда эле кийип жүрөшүм мүмкүн. Это для меня нормально. Если мага бир кийим удобно болсо, мен чечпей кийип жүрөрүм. И это для меня нормально. Мен сезон сайын тиге буга той топурга деп барып көйнөк алып же бир нерсе алып антпеймин. Бир көйнөк алып койдумбу, мага жагып атабы, жарашып атабы, сезон менен подходит, кийип жүрөрүм. Бул жактан сразу эле өзүн сүйөт десе эле салон, магазин деп эсептеңиздер. Мен эртеден кечке үйдөн деле чыкпай жата беришим мүмкүн. Но все равно өзүмдү сүйүп, өзүмө караймын ошол моментте деле. Эми караңыздар, намазды буюрса ниет бар, ошону эче эле бир чыгынып баштабай жүрөм. Эми буюрса деп турам, уйсайм дейт. Эми караңыздар, эртең менен азыркы убагыңыздарда кимдир бирөө 6-да, 7-де, 5-де тургандар бар, 9-да, ошол убакыттан 1 саат эртерээк турасыздар. 1 саатка. 1 саатка. Оокаттан мурун, балдарыңыздан мурун, баары уктап жатканда, тынч эле 1 саатка эрте турасыздар. 1 эле саатка. Неге 1 саатка эрте турасыз? Мен силерге айтып беремин. Эртең менен турсаңыздар, прямо бирок эми бул жактан уйку аябай таттуу болот, аябай уйкуңуздар келет. Лучше да 1 саат уктап алайынчы дейсиздер. Но ким жашоосун өзгөрткүсү келсе, ким башкача жашоодо жашагысы келсе, ким эртең менен туруп эле ушул жашоодон тажап кеткен болсо, мен силерге ал жөнүндө айтып берем, тажап кеткен болсо, просто 1 саат эрте туруп коюңуздар эртең менен. Мен деле кээде тажайм, ишенесиздерби? Менин 2 балам бар. Улуу кызым 4,5-да, балам 2-де, 2 жаш 3 ай. И балдарым садикке барбайт. Үйдө эртеден кечке. Алардын тамагын берем, идишин жууйм, үйүн жыйнайм. Үйдү күндө 5 маал чачышат. Бул комнатаны кирип жыйнап койсоң, ти комнатага кирип чачып коюшат да. Азыр заматта прям мен деле тажайм ошол нерседенчи. Ошондуктан мен эмне кылам? Просто 1 саат эрте турам балдардан. Вот ажан, правильно. Эрте туруп эмне кыласыздар? Өзүңүздөргө көңүл буруңуз, ошол убакытты сизге эмне кылган жагат? Негизи эле сизге эмне кылган жагат? Кимдир бирөөгө мисалы эртең менен туруп музыка уккан жагат. Просто музыка. Күндүз угасызбы ал музыканы? Конечно, укпайсыз учууда. Тиге тамак бер, тиги мектепке жөнөттүң, садикке жөнөттүң, онлайн сабак калды, тинтип калды, жолдошумду жумушка жөнөтүш керек, үй акаты калды, уюмду сайын, эшикте оокатым калды, аным калды. Ошентип эле монтип жүрөсүз. Кимдир бирөөгө музыка чыгат.
кимдир бирөөгө медитация жагат, кимдир бирөөгө просто эртеңден тынч отурган жагат, спокойно тым-тырс өзүңүздүн оюңузду чогултуп отурган жагат. Мына эртең мененки 1 саатты өзүңүзгө арнаңыздар. Антпесе выгорание болот, эмоциональный выгорание болот дагы, ушунчалык уйдун окатынан тажайсыздар дагы, эч нерсе кызык болбой калат сиздерге. Ооба. Айтынук китеп окуйм деп жарым саат. Бул өтө сонун. Бул өзүн сүйүүгө кирет. Неге дегенде, өзүн өзү өстүрүү бул өзүн сүйүү. Өзүн сүйүү качан башталат? Адам, аял киши качан өзүнө карап баштаганда. Курстарга барыңыздар, мотивациялык видео көрүңүздөр, китеп окуңуздар. Мына мен сиздерге да жаныма алып алгам. Азыркы учурда мен Сайдмурод Давлатовдун «Я и деньги» деген китебин окутам. Күндө 20 барак окуйм, андан ашык деле окубайм. Вот, эртең менен туруп боенсоңуз, зато кандай сулуу болуп каласыз эртең менен. Сизге жакса ошол нерсе туурабы? Үй жыйнап жатып музыка камдайт. Мына, мен уже 95-чи баракка келдим. Бүгүнкү 20 страницамды окуй элекмин. Ал балдарын уктатып коюп, шашпай окуйм. Эртең менен жетишпей калсам, кечинде окуйм. Же түштө окуйм. Китеп окуган өтө сонун. Неге дегенде, сиздер бардык билимди кичинекей кезиңизде мектепке барганда деле китептерден алгансыз туурабы? Азыр именно мотивация бере турган, именно өнүктүрө турган китептерди окусаңыздар, өзүңүзгө кайсы китептер жагат? Мен кээде бул китепти күндө окуймун да, күндө 20 барак окуйм дагы, эмеге кирип кетиши мүмкүн, фантастикага кирип кетиши мүмкүн, же болбосо какой-нибудь драмага кирип кетиши мүмкүн, же болбосо азыр корейский сериал көрбөйм. Кайра окуп чыгыңыз. Корейский сериал көрбөйм, бирок корейский эмелерди өлө сонун жакшы көрөм да, китептерди, романдарды жакшы көрөм. Азыр корейскийлердики жалаң элимде болуп калды го. Бала аябай бай, кыз кедей, анан экөөнүн ортосунда мондай ызы чуу болуп го. Вот ошондой китептерди окуйм. Мен телефонумда бир приложение бар, ошону көчүрүп алгам, кечке эле ошону окуй берем. Ачып эле бесплатный китептер, бүт баары бесплатный. Любое время кирип алып окуй берем да. Күндүз чарчап кеткенде, Инстаграмдан деле чарчайсыздар, социалдык тармактан деле чарчайсыздар, көрүп чарчайсыздар, элдин сторисин көрүп алып чарчайсыздар. Ошондо просто китепке кирип кетсеңиздер, телефондогу китептердин, эгерде шартыңыз болбосо, айылда турсаңыз, жөнөкөй эле китептерди Play Marketке кирсеңиз, офлайн китептер өтө толтура. Мен азыр мына «Я и деньгини» окутам. Мен сиздерге «Магия утра» деген китеп бар, ошол өтө сонун китеп. Турмуш жөнүндө кичине кыргызча Зура Соронбаеванын китептерин окусуздар. Астра гүлүү, жетимдер, мен бардык томун окуп чыккам, үйдө бир 8 тому бар, китеби өтө сонун китептер. Жалпак тилде, бирок күнүмдүк турмуш жөнүндө, биздин азыркы жашоо жөнүндө айтылган, до сих пор актуальный китептер. Ошону окусаңыздар болот дейт. От вас получаю энергию дейт. Чоң рахмат эжен. Мага WhatsAppка жазсаңыздар, мен сиздерге ссылкасын жөнөтөм, ошо кайсы программа экенин, ошону көчүрүп алып эле, Play Markеттен көчүрүп алып эле. Мен азыр просто телефонумда турат, ал эсимде жок да, мен ссылкасын жөнөтүп коем. Кирип алып окуй бериңиздер. Бесплатно деген жерин басып эле, каалган китебиңизди окуй бериңиздер. Ал эгерде мындай роман, ушундай сыяктуу китеп окуңуздар келсе, өзүн өзү өнүктүрүү китептер болсо, мына менде андай китептен электрондук 500дөн ашык китебим бар. Кааласаңыздар, мен ошону белекке да берем сиздерге. Эң активдүү катышкан тапшырманы бардыгын аткаргандарга мен сөзсүз түрдө белекке берем. Мен азыр приложениянын атын унутуп калдым. Мага Айжан WhatsAppка жазып койсоңуз, мен ссылкасын жөнөтүп коем. Менде ссылкасы бар да ошо приложениянын. Аруктоо бул өзүнө сүйүүгө киреби? Өзүм кандай болсом ошондой жагам деген толоюн деген айымдар боюнча оюңуз дейт. Мен ушул аябай актуальный тема. Неге дегенде, мен мынтип ойлочу элем да. Мына 3 эле күн болду. Номер жазып коем азыр. 3 эле күн болду. 0559 2009 WhatsApp. Мен Айтынук менен бирге арыктап баштадым. Мен мындай ойлойм да. Мен весим мындай өйдө болду, скачок болуп тура берет да. Анан турмушка чыгып төрөгөндөн кийин, особенно экинчисин төрөгөндөн кийин весим көтөрүлүп кетти бир топ элечи. Анан 60-65 менен жүрүп калдым, мурун 50 менен жүрчү элем да. Ошого деле көнүп калдым да. Мен өзүм сүйөм да деп эле жүрөрчүмүн да. Мен өзүм сүйөм да, зачем мага арыктап, анан өзүмдү кыйнап, анан диетага отуруп деп ошентип ойлочумун. Өзгөрүүнү азыр айтып беремин. Эртең менен айтып атпайбы, 1 саат эрте туруңуз, өзүңүзгө убакыт бөлүңүз. Бул биринчиси, экинчиси эгоист болуңуз. То есть мурун бардыгына мага боло берет деген болсоңуз, ошол нерсени жок, мага мындай болбойт деп өзүңүз жаккан нерсени кылып баштаңыз. Эң башында ошондон башталат. Андан кийин үчүнчүсү тренинг, семинарларга катышыңыз. Неге дегенде, именно ошол тренинг семинарлардан сиздер курстарга катышыңыз, өзүн өзү өнүктүрүү боюнча өтө сөзсүз, өтө сонун сөз.
Андан кийин төртүнчүсү мотивационный видеолорду көрүңүздөр. Мен күндөлүктү мына менин күндөлүгүмдүн ичинде бардыгы бар. Азыр арыктаган боюнча айта кетейин. Мына бул жакта эмне кылыш керек өзгөрүш үчүн? Бүт баары күндө аткарып эле галочка коюп кете бересиздер. Мен ошентип ойлочумун дагы, анан көп деле эмеге барбайм да мен. Веске түшчү эмесмин. Же спорт менен машыкпайм. Мага билбейм кызык эмес. Эртең менен туруп вакуум кылып коем, бүттү, мага ошол эле жетет да. Ошентип коюшат. Анан акыркы жолу веске түшөйүн деп жолдошум экөөбүз веске түшсөк, мен жолдошуман ашып кетиптирмин. Ишенесиздерби? Мен көрүп алып шок болуп калдым. Кийимдерим кийиндисим эле чото батпайт. Чото таң калып коем, вот бир жума мурунка эле болгон нерседе таң калып коем. Эмне болуп калгам чото деп. Күзгө келип карасам, толуп калыптырмын да, бирок ага деле мындай көп көңүл бурган эмес. Мен 28 жаштамын. Анан мен силерге айтайын, канча вес болуп калыптырмын? 71 килограмм болуп калыптырмын. Менин боюм 163 сантиметр, весим 71, целлюлитим кеткен, ичим чыккан. Ошол кезде деле мен өзүмдү сүйөрчүм да жок. Эми все равно мен өзүмдү настолько жакшы көрөм, что эч нерсе эмес депчи. Бирок ошол эле учурда мен өзүмдү сүйөт экенмин, бирок сыйлабайт экенмин. Неге дегенде, мен болбогон эле тамактарды, камыр тамакты, нанды, графиги жок эле, любой эле времяда алып эле жей берет экенмин. Организмге ошол канчалык деңгээлде мага зыян келтирип атканын билип турсам дагы ошол нерсени кыла берет элем да. Билип турам, мээм жетип турат. Могу газировканы ичпеш керек, могу фастфудту жебеш керек. Могу чото ашыкча жеп атам, чото аябай жеп алам, кыйналып атам, ошентип жеп алам кедечи. Өзүмдү сүйөмүн. Сүйгөн үчүн жеп атам да өзүм жаккан тамактарды. Мага мисалы манты жеп атат, лагман жеп атат, нан жеген жеп атат, ошону жеп атам. Мен өзүмдү сүйүп атам, бирок сыйлабай атам. Түшүнүп атасыздарбы ошол нерсеничи? Вот. Ошондой адамдарга айжан акча келе берет. Жок, бой менен вес бир болуш керек эмес, просто өзүңөргө комфортно болуш керек. Менде мурун комфортно болчу да. Мага комфортно болчу. Тамак жей берчүмүн, каалаган нерсемди жей берем, иче берем, потому что өзүмдү сүйөм. Жактыбы алам, жейм, жактыбы жасайм. 2 күнүн биринде торт жасамай, блинчик жасамай, жалаң эле ушундай нерсе болчу да. Потому что мага жагып атат, ошону жегим келип атат, жей берем. Бирок ошол эле учурда ооба сыйлабай атам да. Анткени мен организмимди, өзүмдүн денемди сыйлабай атам. Ичимде, организмде канчалык деңгээлде ошо мен өзүмө пайдасыз нерселерди жеп атканымды түшүнүп турсам дагы ошону кылып атам да. Анан мен эмне кылдым? Айтынук марафон баштады. Токтогондон реклама берген. Арыкта KG'ге. Анан 3 күндүк марафон кылдым. Мен марафонго кошулдум, бирок аткарбай койдум. Вообще жолобой койдум марафондачы. Чынында эле. Сиздерде деле бар ошондой курстарга жазыласыз, бирок кылбай коесуз да. Кылбай коесуз болобу ушундай. Айжан просто аз-аздан анан бат-баттан жесеңиз толосуз. Я вам гарантирую. Анан бир жолу отуруп эле, баары подписчиктер бармын да, анан Айтынуктун стористерин көрсөм суу ичиптыр да. Мен эртең менен туруп эле суу ичем да. Анан чото суу ичет экен, чото жакшы нерсе окшойт деп анан Айтынукка жаздым акыры. Кечке ойлондум ошондо дагы, мына 3 күн болду, 3 күн мурун өтө ойлондум. Анан мен азыр ушул макул марафонго жазылайын. Анан арыктайын, анан ал мага диеталар берип салсачы, мен диетага мурун отуруп көрмөгөн жан, мен өзүм сүйөм да, анан диетаны отургум келбейт да. Потому что это мага стресс болот да, мага диета отурган стресс, чоң стресс да. Мен ошол стресстен качтым да. Жок, мага кереги жок депчи. Биринчиси, экинчиси, макул азыр вес таштайт экенмин. Андан кийин кайра срыв болуп, анан мен кайра тамак жеп алсамчы. Анан кайра эле камыр тамак жегим келип, анан нан жегим келсечи деген ойлор болду да, корку сезим болду. Потому что көпчүлүк учурда байкасаңыздар, айымдар арыктайт дагы, анан бир моментте срыв болуп да кайра толуп кетет да. Мурунку вестен да көп толуп кетет. Но ошол эле учурда я-то понимаю, мен ошол нерсени туура эмес кылып атканым, 71 килограмм, анан өзүмө уже некомфортно болуп баштады, өзүм оорулашып баштадым. Кечке уктачу болдум. Эртеден кечке жата берчү болдум. Тамак жегенден башка эч нерсе билбей калдым, потому что өзүмдү сүйөм, уктап атам. Өзүмдү сүйүп атам, каалашымча уктап атам, каалашымча тамак жеп атам, бирок сыйлабай атам организмимди. Ушунчалык организмге күч келип кетти дагы, койду. Анан Айтынук акыры жаздым, жазганда дагы мени VIP тарифке кош дедим. Мен деген арыкташым керек деп. Анан ошо мен Айтынукка иштешип калдык. Мына 3 күн болду, мен 3 күндөн бери мен муну диета деп айтпаймын, потому что стористен тамактарын көрүп таң кала берчүмүн да. Макарон жеп атат го, күрүч жеп атат го, ушул да диетабы депчи, эт жеп атат го.
Бияқта оладьи деп атат го. Бир карасаң шаурма деп аткан болот. Шаурма деп атат. Ушинтип кантип арыктайт. Ошого кызыгып кеттим да. Что-то жакшы эле тамактарды жеп атат Айтынук. Анан результаттарын карасам 3 күндө 3 килограммга чейин арыктаган айымдарды көрүп алып, вообще шок болдум да. 3 күндө 3 килограмм таштап коюш бул эмне деген сөз? Элестетиңиздер, элдер айлап таштай албайт ошончо килограммды. Максимально 3 килограмм таштаган да. Стресс болуп аткандабы, китеп окуган жерден берет мага көбүнчө. Видео көргөн, курска кирген, андан кийин просто эс алган. Просто эч нерсени ойлобой. Ооба, сүйүү, өзүнүн өзү сүйүү дегенде бул жактан эрк да керек, потому что мен өзүм сүйөм, каалаганды кылам, каалаганды ичем, жейм, каалаганды алам деген дагы, конечно, бул жагда не экологично, бул туура эмес. Бардыгы мындай, кандай десем, в меру дагы эмес, эми ченем менен деп да айтпаймын. Бардыгы мындай осознанно болуш керек да. Ошол кандай аяк последствия кандай болот, жыйынтыгы кандай болот, эмнеге алып келет? Ошол жагын ойлонуш керек да. Макулас кылып койсо ошол нерсени, акыры эмне болот? Ошол жагын ойлонуш керек да. Өзүн сүйгөн адам, өзүн сыйлаган адам бүгүнкү күн эмес, эртеңки күн ойлойт да. Мен эртеңки күнүм кандай болот? Мага ушул нерсе бир пайда алып келеби, макул кылат экен, пайда алып келеби? Анан ошондон жараша иш кылыш керек. Мына 3 күн болду. Анан биринчи күнү мен вес таштаган жокмун. Даже шок болдум. Неге мен вес таштап атам деп, мен бир айга 20 килограмм арыктайм деп өзүмө аябай чоң эме коюп алгам да. Мен 50 килограмм болушум керек. Мурунку ооба, мурунку веске келишим керек деп ойлоп алгам да. Өзүңдү жакшы көрсөң, жолдошуң да, окружающийлер да сыйлайт экен. Я это поняла дейт, молодец. Жолдошум менин экөөбүз чогуу иштейбиз. Курьер. Айтынукка жазсаңыздар, мына арыкта нежный пробел KG баракчасына жазсаңыздар, Айтынуктун методу өтө сонун. Мен азыр күндө мен эртең менен турганда 200 грамм эле суу иччимин да. Эртең менен турганда обязательно суу иччимин. Бүттү 200 грамм суу болчу. Мага ошол эле жетчү. Азыр бир күндө 2 литр 600 грамм суу ичип атам. Айтынуктун жардамы менен бул сууну кантип ичем деп элем, бирок уже кантип жеңилдеп калдым. Эртең менен турушум да жеңил болуп калды. Эртең менен 6да туруп кетип атам уже. Мурун 9га чейин уктап калгам, действительно уктап калгам. Шалдырап эле эч нерсе кыла албай эле мынтип эле жатып калгам. Ушундай бир состояние болуп калган. Оорулашып кетет го адам, ошентип калгам да. Арыкта KG жазсаңыздар, Айтынуктун неге бардым, өзүнүн результатын көрүп бардым да. Өзү 68 килограммдан арыктаган экен. Азыр көрсөңүздөр эми вообще фигурасы өтө сонун болуп, көрүп алып, ушунча арыктады, чын эле арыктады деп, анан ошондон кийин бардым. Бул жакта да эрк керек. Бирок тамактар бияга диета болбогондуктан, башкача айтканда сушка деп коюшат го, только жанагы куриный грудканы жей беришет, же болбосо только бир кефир ичишет, жумалап отуруп алышат го. Диета десе эле мага эми ошол келчү да. Анан жанагы анорексичкалар болот го, аябай апарык болуп калган, вообще болбой калган айымдар болот го. Диета десе эле мага ошол ойума келчү да. Ошол ойума келе берчү. Дечимин да. Ошондой болуп калып турбаймын депчи. Көрсө просто туура тамактануу менен арыктаса деле болот экен. Мен мисалы азыр камыр жебей калдым, нан жебей калдым. Мурункудай мисалы түштө турсам түштө, кечинде турсам кечинде, мисалы түштө бир жейм, анан ошо менен кечинде бир жейм. Ушундай болчу да. Күндө 2 мал жейсиң, потому что үйгө алаксыйсың, тиге алаксыйсың, түштө турсаң чай пай ичесиң, андан кийин кечинде ужин жасайсың, бүттү, ошо менен жата аласың да. И все, ошондой болчу да. Ошо азыр наоборот жеңил жүрүп атам. 2,5 литр суу ичип атам. Кичинекей эле тамак жеп атам. Эртең менен кичинекей бир чыны менен эле болот го, түштө бир бодовоттун жарымынан, кечинде бодовоттун жарымынан, это нормально. Уже көнүп калдым, өзүмө таң берип атам да. Негизи эле аял киши баардык нерсеге чыдайт, баардык нерсеге көнүп кетет да. Любой нерсеге көнүп кетет айымдарчы. Ошондуктан эч ойлонбостон арыктай бериңиздер. И эмне үчүн арыкташ керек? Өзүн өзү сүйүүгө эмнеге кирет? Эгерде сиз өзүңүз толсоңуз, ичиңиз чыгып, биякта целлюлит пайда болуп, баштаса кийимдер батпай баштайт. Чоң размерде кийим кийип баштайсыз, анан комплекс пайда болот. Комплексовать этип баштайсыз. Тиги ушунчалык арык экен, мен ушунчалык толук экенмин. Тигил бул депчи. Ушинте бересиздер да. Вес таштабадым дейт, вообще супер. И ошентип эле сиздин өзүңүз самооценкаңыз түшө берет. То есть комплексовать эте бересиз дагы, өзүңүзгө болгон сүйүүңүз назад кете берет. Артка кете берет. Мен деле диета кармай албайт экенмин. Действительно. Бирок туура тамактанганды үйрөндүм. И уже биринчи күнү вес таштабай койдум, весим вообще жылбай койду.
экинчи күнү 1 килограмм таштадым эртең менен, то есть бүгүн эртең менен веске түшсөм 1 килограмм таштаптым. Вообще шокмун да. Айтып жаткам, Айтынук мен 1 килограмм арттап турмун десемчи. Эмискен аялдар кимге жазыңыздар, ушу Айтынукка жазсаңыздар, мен ал жагынан билбейм, потому что өзүм жаңырыкта баштадым, результат менен буюрса көрүшөбүз, бөлүшөм. И бул жактан дагы бир мага бир мотивация болгон нерсе, менин курбу кызым жазып калды да. Мектептен бери курбу кызым жазып калды, мен толуп кеттим арыктайын депчи. Ал мурун арык кыз эле да, анан турмушка чыкты, төрөдү. Анан ал да толуп кеттир да, бирок бою узун кыз да. И экөөбүз эме кылдык. Не деп койчу эле? Спор кылдык да. Жаңы жылга чейин ким 10 килограммдан жогору таштаса, ошол утат. И $100. $100 азыр биздин акча менен 8 000 болду, даже өтүп кетти. И чтобы 8 000 алыш үчүн, бербей алыш үчүн, конечно, экөөбүз арттайбыз. Мотивация. Ооба, арыкта кежиге барасыздар. Самооценканы көтөрүү боюнча эми караңыздар, бүгүнкү биздин сабагыбыз өзүнүн сүйүү боюнча ол эместерге мындай эле жагын айтып бердим. Бул өтө чоң сабак, өтө чоң сабак. Неге дегенде, бул жактан өзүн сүйүш үчүн биринчи адам өзүн кечириш керек. Аял киши өзүн кечириш керек, экинчиси өзүн кабыл алыш керек. Анан үчүнчүсү өнүгүп өсүп башташ керек, издениш керек. Мен эмне болуп ушул абалга жеттим, ал эместерге айтып берейин. Мурун мен кандай элем, 3 жыл мурун, азыр мен кандайым? Жок, дары ичпеңиз, я вам не советую. Ал организмди талкалап салат организмди. Мына могул күндөлүк эмне болуп чыгып калган? Менин кызымдагы, баламдагы экөө тең мына бөйрөк талкалады дейт мен дейт. Дары ичпеңиздер вообще. Тубаса жүрөк оорусу менен ооруйт. Жаңа төрөлгөндөн баштап эле обычный эле семья, экөөбүз, жолдошум экөөбүз, мен окунуп бүткөндөн кийин үйлөндүк, турмуш курдук, шаарда өзүнчө жашадык, мен төрөдүм. Төрөгөндөн кийин 3 айдан кийин кызымдын немеси порог бар деди. Андан кийин биз акча издеп баштадык. Кыргызстанга операция кылдырбайбыз деп чыктык, чет жакка чыгышыбыз керек деп, потому что балага ата-эне всегда эң жакшы нерсени каалайт да, өзүнө болбосо дагы баласына жакшы нерсени, самый лучший нерсени издейт. Биз да ошондой кылдык. Биз акыры Киевге токтолдук, ошол жака барып операция кылабыз деп, бирок акчабыз жок. Үйдө мен башында мугалим, өзү аңгыз тил мугалиммин. Мен иштеп аттым, айлыгым 7,5 миң, квартплатам 3 миң. Элесеңиздер, анан еще коммунальный услуга мен где-то 3,5 чыгат, ар жакта 3 миң болуп атабы. 3 миң экөөбүздүн продуктубузга жетиш керек, и менин барып келген жолума жетиш керек. И то мен жумушума 1 эле троллейбус барат, эртең мен жетишсем жетиштим, жетишпесем сабактан кечип калам, заводтан түлүгам. И ошентип барып келем. И келатканда токсикоз болом. Обязательно тамак жешим керек. Обедке 50 сом, 60 сом, эми элесеңиздер 7,5 миңди каяна жеткиребиз. Ушундай абал болуп калды. Аябай акча тартыш болчу ошол кезде, менин боюмда бар. Аябай кыйын жашоо болду. Кызымды операция элден жардам сурап кылдырып келдик. Вот, мен ушундай болуп калдым, кызым ушинтип калды, мага жардам бериңиздер. Силердин жардамыңар керек деп акча чогулттук, Кудайга шүгүр. Барып операция кылдырып келдик. Келгенден кийин мен балам менин боюмда бар экенин билем. 4 ай экен көрсө боюмда, мен ага чейин билбей жүрөптүрмүн, потому что биз Украинага бардык. Ал жакта совсем башкача экен, биздикиндей тамак аш деген жок. Же эч ким тааныбайсың, башка мамлекетте биринчи жолу барып атып, анан мен ошо стресске эле шылтап койгом да, стресс болуп атам, ошон үчүн тамак жебей атам деп элечи. Көрсө боюмда бар экен, билбейм. Анан балам төрөлөт. Балам төрөлгөндө да ошондой порог менен төрөлөт. Анан менин состояниемди көрүңүздөр, ошол кезде мен аябай стресс болгом. Балаң жашабайт дешкен мени. Срочно операция кылдырбасаң балаң жашабайт деген. Кызымды экинчи операция кылып барышым керек. И бул жакта 2 айлык бала, 1,5 айлык, даже 2 айлык, 40 жаңы чыккан бала колунда. И срочный сбор болду, анда дагы өтө тез арада акча чогулттук, бирок бирөөсүн эле чогулттук, жарымын чогулттук да жөнөй бердик. Иши кылсам эмне болсо ошо болсун, баланы сактап калыш керек, кызымды кийинчерээк кылдырабыз деп. И ошол жерге больницада баргандагы менин состояниемде эме болот го, келип бизде уборщица деп коет го, аякта нянька дешет да, санитаркалар келип урушуп калган да. Палатаң жыйналбайт, чачык жатат, идиш аяң жуулбаган, жөн эле жатып калгам. Жолдошум экөөбүз жөн эле жатып калганбыз. Тамак ичебиз, жейбиз, эч нерсе кылбайбыз. Настолько стресс, депрессия болуп калганбыз. Жок, андан деле эмес экен. Анын причинасы бул жакта экен да. Стресс, депрессияга түшүп кеткенбиз, эч нерсе кылмай жок. Балаңды эмизесиң, карайсың, всё. Тияң жыйналбайт, бияң жыйналбайт, балаң келип ручка менен тип салат, больницада палата, платный палата, күндө акча төлөйсүң аяка. И келип алып, санитаркалардан тилип калганбыз.
элестетиңиздер. Ал барып врачка жаловаться этип, настолько ушундай ситуация болуп калган. Ошол кездеги менин состояниемди эми айтып бергиле да. Андан кийин баары нормалдашып баштаган. Азыр деле балама операция керек делет. Буюрса жаңы жылдан кийин барабыз деген ойдобуз. Могул күндөлүк жарыкка чыкты. Максатка карай бир кадам деген. Мунун ичинде нелер бар? Өзгөрүүнү неден баштайбыз, кантип өзүбүздү сүйөбүз, эмне кылабыз, аны түшүнүп жатсаңыздар, мына сиздерге шпаргалка. Мен сиздерге айтып жетишпеген нерсенин баардыгы ушул күндөлүктүн ичинде бар. Анан мен бир курска катыштым. Дагы ошол жактан мен өзгөрүп баштадым. Просто бир курс менин мээмди мындай 180 градуска вообще буруп койду да. И ошол курстун негизинде могу күндөлүк жаралды. И мен бул күндөлүктө мындай кылганбыз да, ушундан түшкөн каражаттын баары баламдын операциясына жумшалат деп. И ага биз чыгарып күндөлүктү сатып баштагачы болдук. Карантин болду, жабылып калды, отуруп калдык. И азыр кайрадан баштап атабыз. Мына могул күндөлүктүн ичинде мен кантип ошол стресстен, депрессиядан чыккам. Элестетиңиздер, эки балам колумда экөө тең ооруйт. Экөөнү тең акча чогултуш керек, жардам бериш керек. Ата-энеге эң оору, вот балаңдын ооруган көрүп туруп жардам бере албаган ошол да. Ооба, эң туура айтасыз. Ошондон да балаңа көрүп турасың, бирок жардам бере албайсың. Потому что эмне акча чечип атат, а сенин акчаң жок. Мына ошол состояние, ошол стресс, ошол депрессия мени вообще аябай өзүмөн чыгарып койгон. Ошол кезде аябай арыктап кеткем. Стресс болгондо мен аябай арыктап кетет элем, потому что ичпей жебей калат элем да, вообще элечи. Эми максатка карай бир кадам кетебин, мага баардык азыр Бишкектен эле салып жатабыз. Мына моонун именно мол чыгып аткандан где-то бир 40 штуктай калды, точно айта алам. 40-50 штуктай калды. Бир-эки жерлерде бар. Алсаңыздар болот. Арыкта KG-ден ким келген болсо, именно Айтынуктан келгендер. Айтынук деген промокодду айтсаңыздар, мага күндөлүк керек, мен Айтынуктан мындай эле койсоңуздар, ушул күндөлүктүн баасы 300 сом, мен 250 сомдон аласыздар. Скидка менен 15% скидка болуп атат, 250 сомдон аласыздар. Баардык жака салып жиберебиз. Жолдошум бүт баарын кыдырып өзү салып жиберет. Кантип алсаңыздар болот, мага жазасыздар, личкага жазасыздар. Мен силерге реквизиттерди беремин, могул номерге акча которобуз деп. 50 сомго же болбосо, айылда болсоңуз единица кылып салып коесуз. Обычный эле единица кылып 250 сом саласыздар дагы. Мен силерге салып жиберем, анда доставкасын өзүңүз төлөп алып аласыз. То есть таксилерден эле салып жиберебиз. Кайсы токтогон эжеден келсеңиз дагы именно могул күндөлүктөр 250 сомдон. Акыркылары калды, мына прямой эфирде отурасыздар, марафондо 250 сом могул күндөлүктөр. Ичинде бүт баары бар. Ачып эле, окуп эле толтура бересиздер. Бул жакта мен бүт баарын түшүндүрүп бергенмин. Ар бир мына муакта канча пункт турса, ошонун баарына түшүндүрмө берип, анан практический заданиялар берген. Ошо заданияларды аткарып эле өзгөрөсүздөр. Мына сиздерге шпаргалка бул. И күндө сиздерге мотивация болот. Мына могул жакта муакта галочка коюш керек да, көрдүңүздөрбү? Күндө эртең менен туруп ушуга галочка коюш үчүн да аткарасыздар. Галочка коюш үчүн аткарасыздар ушул нерселерди. Мына ушул күндөлүк көптөгөн айымдарга жардам берди чыгымдыгында. Bundan 1,5 миң дана чыккан. Азыр уже ошонун 50-60 эле калды 1,5 миң данадан. Демек бул 1,5 миң адамга жардам бере алды деген сөз. Менде башка китебим жок. Эртең, Кудай буйрса, эртеңки марафондо мен сиздерге ушул эле күндөлүктүн башка версиясын көрсөтөмүн. Жаңы версиясын көрсөтөмүн. Ал 300 сом турат. Аба таласка да салабыз. Бардык жака салабыз. Личка жазсаңыздар, могул күндөлүктү Айтынуктан келсеңиздер, Токтокандан келсеңиздер да 250 сомдон ушул күндөлүктү аласыздар. Эртең жаңысы чыгат, ал совсем башкача чыгат, бирок ал 300 сомдон болот, анын баасы түшпөйт. Ал жаңы чыгып атат, ал кымбат чыгып атат, ошондуктан анын баасын түшүрбөйбүз. Муну болсо вот ошол баада аласыздар. Эмнеси айырма? Просто сыртынан айырма да. Эртең көрөсүздөр го, сыртынан эле айырма. Ал сырты жумшак болот, бул катуу китеп сыяктуу. Аныкы жумшак. И дизайны башкача. Ичи ошол эле. Айырмасы жок да. Эми дагы сиздерге сонун жаңылык, марафондун бүгүн биринчи күнү башталды. Биринчи күнү биздин бүгүнкү сабагыбыз өзүнүзү сүйүү болду. Мен азыр пост чыгарамын. Ошол посттун алдына тапшырмаларды аткарасыздар. Кайсы тапшырманы аткарасыздар? Биринчи, эртең менен 1 саатка эрте турасыздар, ошол убакытты өзүңүзгө бөлөсүз. Мен Бишкектемин. Бишкекте турам, мага жазсаңыздар, айтам сиздерге, Аламизин 1демин. Биринчи 1 саатка эрте турасыз эртең менен. Баардык жака салам, баардык жака. Мага жаза бергиңиздер.
Менин баракчама кирсеңиздер, жакта ссылка бар, WhatsApp номерин деле жазсаңыздар болот. 0559 20 09 10 менин WhatsApp номерим. Жакшы, буюрса Назиреже кандайсыз? Жакшысызбы? WhatsApp номериңизди барлык жерде жазсаңыздар, барлык жака ушуну 250ден салып жиберебиз. Марафон болуп атат. Назиреже мен айтпай калыптырмын, анан группага айтып коёмун. Марафон болуп жатат. Бүгүн биринчи күн, азыр пост жүктөймүн. Ошонун астына тапшырма эң биринчи 1 саат эрте туруп өзүңүз карнайсыз. Китеп окуйсузбу, медитация кыласызбы, кино көрөсүзбү? Но кино желательно көрбөй эле коңуз, көрсөңүз да мотивационный видео көрөсүзбү? То есть өзүңүзгө жага турган, бирок сизди өстүрө турган ошол эле жагат десиле. Мага сериал көргөн жагат да, мен сериал көрө турбаймынбы? 1 саат эрте туруп демей жок. Саламатчылык. Эртең менен туруп, 1 саат эрте туруп, сиздин өзүңүзгө өнүктүрө турган, сиздин развитияңызга салым кошо турган бир нерсени кыласыздар. Сиздин жашооңузду бир аз да болсо мындай өзгөрүшүнө жардам бере турган, жылыш боло турган. Китеп окуйсуз, медитация кыласызбы, мотивация бере турган видео көрөсүзбү, эртең менен туруп зарядка жасайсызбы элементарно, же болбосо эртең менен туруп стакан суу ичесизби? Но обязательно 1 саат убакытты өзүңүзгө бөлөсүздөр. 1 саатты. Кимдир бирөө боенгонду жакшы көрөт экен. Ошондон прям сактаймын. Ошондон прям аябай рахат алат экен боенгондон. Вот ошол нерсени бар, өзүңүзгө жаккан нерсени кыласыз. Анан отчетко жазасыздар. Биринчи, мен могул нерсени кылдым. Марафонго катышкандарды именно комментарий аркылуу эле контроль алып коем. Ошол жактан эле карап коем. Пост чыгарам, посттун алдына кийим тапшырмаларды постоянно аткарып аткан болсо, баракчамда активный боло турган болсо, стористерди көрүп туруңуздар, лайк басып туруңуздар, ошол эле нерсе. Мен баракчама катталып алыңыздар, эң башкысынан ошол жактан эле жеңүүчүнү аныктайбыз. Эгерде жеңүүчү өтө көп болсо, эртең чыга турган мен жаңы күндөлүмөн сөзсүз түрдө белекке беремин. Азыр пока айтайын, 5 күндөлүк 5 адамга. Если андан да активно катыша турсаңыздар, андан да аябай андан да активно катышсаңыздар, андан да көбүрөөк адамга беремин. Ошондуктан аракет кылыңыздар 5 адамга. Ким активно катышып, өзүн өстүрөм, өнүктүрөм, өзгөрөм дей турган болсо, мына менден сиздерге белек, балким кимдир бирөөнүн ушуга деле мүмкүнчүлүгү жок. Мен сиздерди түшүнүп атамын. Потому что менде деле ошондой ситуация болгон. Мен деле карайлап калган күндөрүм болгон. Ошондуктан просто мен сиздерге өзүңүздөрдү өзгөрткөнгө салым кошкум келет да. Эмнеге дегенде учурунда мага ушинтип айткан адам болгон эмес да. Келсем мондай кыл, тигиндей кыл деген айткан адам болгон эмес. И ушул келген шансты, ушул келген мүмкүнчүлүктү сиздер колдон чыгарбаңыздар. Сиздерден сураныч. Бул сизге, сиз өзгөрөм деп өзүңүз калагансыз, тилегенсиз. Бул эфирге да жөн жерден келип калган жоксуз. Ошол нерсени калагансыз. Ошондуктан через айтынуу аркылуу, токтокон аркылуу мага келип калдыңыздар. Мени көрүп отурасыздар, эфирде акырына чейин көрдүңүздөр. Демек, бул сизге берилген белги. Ушундан колдонуп калыңыз. Это ваш шанс, мындайча айткандачы. Жөн гана пайдаланып көрүңүз. Сиздин эч нерсеңизде эч нерсе болуп кетпейсиз. 1 саат эрте туруп койсоңуз, күндүз уктап алыңыз. Чоң рахмат. Ошол бүгүнкү сабактабыз. Кошулсаң 2 минутта калды. Болбосо дагы кайра эфир кыла коебуз, Азыр Айтынукту кошолу. Негизи мен Айтынуктун коногу болчумун да бүгүнчү. Шартка байланыштуу өзүм чыгып калдым эфирге. Так, Айтынук чыгып кайра кирет окшойсуң эфирден. Сиздерге да чоң рахмат. 1 саат отуруп угуштагы чындыгында убакыт керек буга дагы. Тем более кичинекей балдар менен кечинде, тем более буга да убакыт керек. Чындыгында өзгөрсөңүздөр болот. Мына менин баракчама кирип, ылдый карасаңыздар, ылдыйкы постторду карасаңыздар, мен өчүргөн эмесмин атайын. Жаңы кызым акча чогултуп баштаганда мен ушул баракчаны ачканмын. Мына марафон ушул жакта болуп жатат. Ошол боюнча мен бир дагы пост өчүргөн эмесмин. Биз канча акча чогултканбыз, кантип чогултканбыз, эмне кылганбыз, баардык нерсе менин баракчамда бар. Эң ылдыйдан баштап мындай жылдырсаңыздар, кино көргөндө эле көрөрсүздөр. И ошол азыр кызым 4кө чыкты, мына 3 жыл ичинде мен өзгөрүүмдү көрөсүздөр. Мен 3 жылда өзгөрдүм. Сиз ошол нерсени 1 айда кыла аласыз. 1 айда кыла аласыздар. Чогуу өтсөк өтө сонун болмок. Эртең аракет кылып көрөбүз. Мен телефонуман кетип калды окшойт. Түшүнбөй калдым өзүм да, эмне болуп кетти. Өтө мындай кино көргөндө эле көрөсүздөр да, потому что көпчүлүк айымдар жасалып. Эми Айтынук сенсиз.
Эжекеске аябай чоң рахмат. Өзүмө да аябай сонун маалыматтарды алдым. Баарыңыздарга пайдалуу болду деп ойлойм. Сизге аябай ыраазычылык билдирем. Анан бул жерде аябай арыктоо боюнча да аябай көп жазышты. Ошолор мага арыкта KG деген баракчага жазсаңыздар, ошол жактан толук маалыматты ала аласыздар. Анан менин подписчиктерим, менин катталуучуларым 250 сомдон мынакей менде да бар бул, мен дагы аябай сонун бул китепти баарыңыздарга сунуштаймын. Мен өзүмдүн максаттарымды мындай башым айланып калчу экен да, буга чейинчи. Буга чейин башым айланып бир нерсени баштасам аягына чыга албай эле ушинтип жүрө берчү элем, жүдөп, мындайча айтканда. Ушул китеп мени ийгиликке жеткирди жана ушул китеп менин марафонум, өзүмдүн марафонум ачканга түрткү берди ушул китеп. Ушул китеп. Ооба, чын эле айтып атам, чын эле. Мен сенетегенде бул жака жазганмын, эң биринчи ушу марафонду жазып, анан күнүмдүк тапшырмаларды кылып атып, практикалык иштерди кылып атып, мен ушул нерсеге жеттим да. Баарыңыздарга сунуштайм. Өзүм да алам. Ташкөмүр шаарынан катталуучулар, Ташкөмүр шаарынын тургундары үчүн мен Айкерим эжеке мага китеп салат, менден сатып алыңыздар, бесплатная доставка кылып берем. Өзүм үйүңүздөрдүн алдына чейин, даже үйүңүздөрдүн ичине чейин алып кирип берем. Бесплатно алыңыздар. 300 сомдон болот эжеке, жаңы чыккан китеп. Анан менин катталуучуларым 250 сомдон ушул китепти алсаңыздар болот. Баарыңыздарга сунуштайм. 250 сомго сиздер бунун ичинде прям мощный эмелерди, информацияларды аласыздар, билбеген нерселериңиздерди үйрөнөсүздөр. Аябай сонун мотивация берет, күнүмдүк мотивациялар болот бул жерде. Баарыңыздарга сунуштайм. Айтынуктарга сүйлөшүүсүң барбы? Сени уктурайт эми. Мен эмнени сүйлөйүн, негизи Арыктаган боюнча. Арыктаган боюнча. Бул жерде арыктаган боюнча негизи инсандык өнүгүү, анан арыктоо экөө бири-бирине байланышат да. Өзүн өзү сүйүү боюнча, то есть өзүн өзү сүйүү боюнча экөө бири-бирине байланышат. Анан мен азыр VIP группадагыларыма да сабак өтүп атам өзүнчө. Инстаграмдан бир башка аккаунт ачып алып, өзүм дагы ушул китептин негизинде сабак өтөм. Кантип жана 100 максатты жазып, анын ичинен 10ду тандап алып, ар бирине максаттарды да бөлүп, ушул нерселерди да бүгүн жана жашоонун дөңгөлөгү деген сыяктуу аябай сонун. Ошол боюнча сабактарды өтүп атам. Буюрса, сиздер дагы жазылсаңыздар, эгерде мен VIP тарифтеримди сатып алсаңыздар, мен ошол нерселердин баарын сиздер менен бөлүшөм. Буюрса, Айкерим эжекенин 3 күндүк марафонуна катышам. Жана сиздердин өзүңүздүн да курсуңуз бар, эжеке? Ошого дагы буюрса катышамын. Ошону дагы айта кетсеңиз. Мен жаңырып калдым. Азыр мен бир саат эле отурат Инстаграм. Анан технический не калат. Азыр кантип өзү сүйөбүз. Бир ай эмес. Жөнүн айтып бербестер. Бүгүн мону кыласыз. Ар биринин личкан сажат кылдым. Контроль болгон. Меники деле ошондой болуп да, тамактар ошондуктан калбай берди мага. Хорошо. Анан эми айта кетейин, негизи арыкта KG дегенде уже жазышат да, мага дары ичебизби, эмне кылабыз депчи. Анан жок, дары ичпейсиздер, туура тамактануу. Элдер, мисалы мен нан жебесем өлүп калам дегендер да жазышты. Мага чынында аябай күлкүлүү болду. Мен нан жебесем жашай албайм. Нансыз жашай албайм, нан жебесем өлөм мен деп жазышты да. Мен аябай күлкүм келип, мен нан жей элегиме мына 2 ай болду уже. 2 ай болду. Нансыз деле мына жашап алдыңыздарга чыгып атам дегендей да. Анан азыр буюрса менде общий 20 деп кой берейин, эми 19 адам арыктап атат. VIP тарифимде 6 сиз менен кошулуп, анан калгандары
орто тариф дегендер да бар. Буюрса жакшы эле результаттар болуп атат. Күндө бүгүн 1,5 килограммга чейин же 1 килограмм 200гө чейин түштү окшойт. Сиз да 1 килограмм түштүңүз. Буюрса результат болгон сайын аябай өзүм да сүйүнүп атам. Буюрса дагы кичине бул башталышы эле гана болгонго мен азыраак адам алып, азыраак эле адамдар менен иштешип, ошолордун результатын көрөйүн дедим да. Эми кийинки айдан баштап буюрса көбүрөөк алып баштайм. Анан эгерде сиздер арыктагыңыздар келсе, ички сырткы дүйнөңүздү эле эмес, ички дүйнөңүздү дагы өзгөртүңүз. Сөзсүз түрдө Айкерим эжекенин сабактарына катышыңыздар. Мен да буюрса катышам, onun үчүн бир чогуу катышайлы баарыбыз. Анан бекер марафон боюнча дагы бекер марафонго да мен катышам сөзсүз түрдө. Канча сом мен да кошулам дейт. Канча сом Айкерим эжеке? Сиздин эмне курстарыңыз? Меники эки тариф. базовый тариф 5 миң. Меники болсо орто тарифим 700 сомдон. Анан мага өзүмө жазсаңыздар, мен толук маалымат беремин. Сиздер менин марафонума катышып туруп, Айкерим эжекенин да марафонуна катышып, эки жактан тең алып кетсеңиздер, анда вообще мондай болот. Аябай сон болот. Бир айдан кийин уже жапжаңы төрөлгөн башка эле адам болуп чыгасыздар да. Арыктап да өзүңүздөрдү сүйүп дагы буюрса баарыбызга ийгилик. Анда эмес убакыт соңуна келип жетти окшойт, эжеке. Менин сиздер деле баарыңыздар 10:30 укташ керек. Негизи марафонда ошондой 10:30, 11-де уже укташ керек. Ошого баарыңыздарга рахмат. Сизге рахмат Айкерим эжеке, аябай сонун сабак болду. Өзүмө да көп маалыматтарды алдым. Катталуучуларга да рахмат, активдүү катышып бердиңиздер. Менин дагы арыктап аткан Самара эже баарына рахмат. Кирип айткам, жазыңыздар, сөзсүз түрдө жазып суроолоруңуздарды берип билип алыңыздар депчи. Ошолор кирип активдүү катышып беришти. Баарыңыздарга рахмат. Макул, чоң рахмат. Көрүшкөнчө, баарыңыздар сак саламатта калыңыздар, жакшы жатыңыздар. Буюрса эртең дагы прямой эфир кыласыз да, ошого киребиз. Макул. Так, мен эфирим уланып атат. Кимде кандай суроо бар, келиңиздер, 5 минут суроого жооп берейин, андан кийин мен чын укташым керек дейм. Эгерде арыктайм десеңиздер, арыкта KG баракчасына кириңиздер. Эгерде өзүнүзү өнүктүрөм десеңиздер, курска келиңиздер. Курс боюнча да мен толук маалымат беремин. Базовый курс деп атабыз. Базовый тариф. Бул базовый тариф. Мага WhatsAppка же болсо личка жазбасаңыздар, доставка кылып берет. Менин жолдошум бүт баарын доставка кылып берет. Баардык жака жолдошум салат. Күндөлүктү любой жака салат. Москва болобу, каяк болот, баардык жака салат. Базовый тарифи 2000 сом. Марафон азыр бекер эле болуп атат. Курстун өзү 1 ай болот. Понедельниктен пятницага чейин. Биринчи күнү 5 күнгө чейин 20 сабак, бирок бул жакта эмес, Инстаграмда эмес, YouTube каналда болот. YouTube каналда канча саат болсо дагы без разницы да. Ооба бүгүн башташ керек. Канча саат болсо дагы где-то бир 2 саатка чейин отурабыз. Мага 1 саат азыр чынында жетпей калды. Мен информацияны мончасына эле бере алдым сиздергечи. Ушунча эле жетише алдым. Ошондуктан основной курска сөз түрдө келиңиздер. Азыр көпчүлүк айтышы мүмкүн, мен акчам жок, акчам жетпейт, үйдө отурсам тигил бол деп. Сиздин жашооңуз ушундай боло берет. Эч качан өзгөрбөйт. Пока сиз өзүңүзгө ошол нерсени ыраа көрмөйүнчө ошондой боло берет жашооңуз. Разрешите өзүңүзгө ошол нерсени. Курс, базовый курс 2000 сом. Анын ичине эмне кирет? Мен сизге жаңылык айтайын, вообще супер жаңылыгым бар. Базовый тарифте сиз базовый да VIP тарифте сабактар бирдей эле. Түз эфирде YouTube каналда болот. Эртең менен где-то саат 8-ден 10го чейин өтөбүз. Андан кийин запистен да көрөсүңүздөр болот. Сабактарды ошол жактан да суроо берсеңиз дагы болот прямой эфирден. Ал жактан үйрөнсөңүздөр, биринчи өзүңүздү сүйүү боюнча полностью үйрөнөсүз. Кантип өзүн сүйүш керек, эмне кылыш керек, кантип белектерди алып башташ керек элементарно жолдошуңуздан. Бул биринчиси. Андан кийин максат койгонду үйрөнөсүздөр. Кантип максат коюш керек? Сиздин мисалы максатыңыз барбы азыр? Максат койгонду, ошол максатка жеткен үйрөнөсүздөр. Мисалы сиздин максатыңыз үй алуу, машина алуу, ошого аракет кыласыздар. Эмнеге дегенде, менин результатым
Мен мурун 5000 сомдук квартирада жашачумун шаардын чекесинде. Азыр ал эмидин бирде 18 000 сомдук квартирада турабыз. Коммунальный услуга менен кышында бир 25 000ге чейин чыгат. 5 000ден 25 000ге секирдим. Просто туруп туруп эле жок, мен мындай жашоодон тажан, мен жашашым керек деп туруп эле секирип кеттим. Это тоже результат. Потому что мен мурун 5 000 сом квартирада жашаганда 30 000, 40, 20 000, 30 000 тапчумун да. И ойлочумун да, андай квартира чыгып алсам кайдан акча депчи. Но бул жакта деле төлөп атам. И тамак ашка жетип атат, тиги буга жетип атпай атамы. Результат менде аябай прям 5 000ден 18 000ге секиргенде уже бул жакта совсем башка условиясы менен мурун жер тамда жашачумун да. Условиясы менен жашоодо уже совсем башка да. Уже мотивация көбүрөөк болот, кыймыл аракет көбүрөөк болот. Бир максатка жеткенден экинчисине мондай тепкичтен көтөрүлүп кетерсиздер. Ошого кантип жетиш керек, ошону айтып беремин. Сонун фишкаларды айтып беремин. Азыр биз кичинекей жагын гана айтып атам, анткени жетишпей атам марафондун чындыгында. Базовый тарифти, андан кийин обратный связь WhatsApp'тан аудио менен мага жөнөтүп турасыздар. Айгерим меники эгер улуу болсоңуздар менен, айгерим меники бул жери окшошпойт атат. Монда эмне кылам? Менде мондай проблема болуп атат. Монтип урушуп атам. Мондай болот. Бүт баарын полностью айтып бересиздер. Мен силерге баардыгын разбирать этип, баардыгын чогуу чечебиз. Любой проблеманы чогуу чечебиз, чогуу ортодон ошонун чечимин чыгарып, сиз уже жакшы жагына чыгып кетесиз да. И экөөбүздүн ортобуздагы сөз экөөбүздүн ортобузда калат. Неге дегенде экөөбүз индивидуально иштешебиз. Мен сиз менен гана иштешем, индивидуально. Хоть 10 мүнөт 15 мүнөт голосовой жөнөтсөңүз да баардыгын угам, өмүр баяныңызды полностью айтып берсеңиз да баардыгын угам. Анткени ошондой болгон менде. Андай ситуация өтө көп болгон курсумда. Ошондуктан баардыгыны 20 сабак, ошондо толугу менен 20 сабак, 1 айга 20 сабак болот дагы. Обратный связь ошо 1 ай ичинде любое время күнү түнү жазып менден совет алсаңыздар болот. Бул биринчиси базовый тариф. Анан сиздерге белекей күндөлүк, эртең мен сиздерге жаңы күндөлүктү көрсөтөм. Вообще сонун өзүмдө күтүп атам ошо күндөлүктү. Сыртын өзгөрткөнбүз да, өтө сонун кылып өзгөрттүк, дизайнерге атайын жасап туруп өзгөрттүм. Буюрса ошол белекке келет. Ким базовый тарифти алса, белекке күндөлүк каякта болсоңуз да мен сизге салып жиберем. Любой жака салып жиберем. Бул биринчиси. Бул биринчи жаңылык. Обязательно, бирок место ограничено. Мен өтө көп адам ала албайм. Анткени ар бири менен мен бирден иштешим керек. Ар биринин проблемасын түшүнүп, жардам беришим керек. Ал дагы өтө көп энергияны талап кылат да, өтө көп энергияны талап кылат. Ар бир адамды угуп чыгып, баарына жардам бериш үчүн. Ошондуктан мен өтө эле аз адам алам. Сабак 10-ноябрда башталат, жазылуу уже жүрүп атат. Мисалы сиз эртең акчасын төлөп жазылдыңызбы, мен сизге эртең бүрсүнү күндөлүк салып жиберем уже. Колуңузда күндөлүгүңүз болуп, сиз сабакка уже даяр отурасыз. Бул сиздин шпаргалкаңыз болот. Ручка алып эле ичине эле толтуруп жаздырабыз. И все. Экинчиси VIP тариф. VIP тариф 5000 сом. Анын баалуулугу кандай? VIP тарифте мен окуучулар менен бир жумада бир жолу бетме-бет видеозвонок менен сүйлөшөмүн. Видеозвонок менен ким Бишкекте болсо, анда жолугуп сүйлөшсөк дагы болот, если мүмкүнчүлүк болсо. Бир жумада бир жолу өзүңүз каалаган убакытта отуруп алып, аудиодон тышкары да, видео менен мындай бетме-бет көрүшкөн более жакыныраак болот го. Күнүнө 1 сааттан ар бири менен. Поэтому VIP тарифте дагы орундар өтө аз, анткени мен ар бири менен иштешим керек. Ар бири менен иштешип, баарына жооп берип, видеозвонок менен сүйлөшүп, ошондой эле отуруп алып, бетме-бет, башка эч кимди кошпойбуз, групповой звонок деген болбойт. 4-5 кошуп алып сүйлөшмөй жок. Бир гана сиз жана мен. Эми ошондой, мисалы мен психолог болуп атам да, азыр психологторго барып көрсөңүз, бир приему 700 сом, 1000 сом, 3000 сом, 5000 сом турат бир прием. Бир эле прием. А сиздер ошону баардык нерсени 5000 сомго алып атасыздар. Полноценный сабакты башынан аягына чейин. И бир айдан кийинки жашооңуздун өзгөргөнүн, андан кийин эмне болгонун өзүңүздөр эле көрөсүздөр. Мурунку курстардагы эжелердин результаттарын көрүп алып мен аябай сүйүнгөм. Ушундай сонун результаттар болгон. Прям аябай базовый 2000 сом айжан. Сонун результаттар болгон. И до сих пор болуп атат, потому что алар уже ошол нерсеге түшүнүп калышты. Эмне кылыш керек? Так, стресс, депрессия болуп атабы, аны кантип чыгыш керек? Проблема болуп атабы, эмне кылыш керек? Бүт баарын түшүнүп калышты. И ошол менен кете берет да. 2000 сом. VIP тариф 5000 сом. VIP тарифтин подарыгы андан да сонун. Астропсихолог деген бар. Башкача айтканда нумеролог. Көбүңүздөр эле уксаңыздар керек, билсеңиздер керек. Нумеролог деп коет. Туулган жылыңыз менен, датаңыз менен сиздин көп нерселериңизди айтып берет. Слабый жактарыңызды, сильный жактарыңызды, мисалы кайсы жака барсаңыз, каяктан мисалы эмеңизди ача аласыз. Именно призвание деп коет го. Мен билбей атам иш башташты, кантип бизнес башташтым, эмне кылсам экен, кайсы иштен мага ийгилик келет,
деп улам бирөөнү баштап бирөөнү таштап же болбосо коркуп жүрө беребиз го. Ооба айжан, мен сизди алып коем, бирок сөзсүз эртерээк жазыңыздар. Вот ошол нерсени баарын разбирать этип берет. Мен качан ошо именно нумерологко барганда мен башында жок бул деген арам ширк дей берчүмүн да, болбойт да депчи. А на самом деле цифра менен эле карап эле айтып коет экен. Анын эч нерсе деле мындай запретный нерсеси жок экен. Ал эч ким менен сүйлөшпөйт, там жин шайтандар менен сүйлөшпөйт же болбосо тиңдей мындай болбойт. Просто цифра менен эле карап эле айтып берет экен да. Ошондо именно психология жагына бар деп мага ошо совет берген. Мен жаңы баштап аткам ошол кезде курсумду. Менин ооруган жерлеримди айтып берген, сильный, слабый характеримди, сен могул жериң мындай экен, мынтиш керек экен, тынтиш керек экен, туура келет элекен. Мен ошону көп жыл бою мен астропсихологко эч кайрылган эмесмин чынында эле. Анткени ширк деп ойлочумун да, туура эмес депчи. Бирок өзүңүз жөнүндө билип алган. Мисалы билип аласыз, бирок мындай сизге предсказание айтпайт да, ал сиздин келечегиң мондой болот, тигиндей болот деп айтпайт. Бул эме астрологиядан мисалы күнүңүз мондой өтүшү мүмкүн дейт го. Мен мисалы нерсеге ишенбеймин да, окубаймын. Бирок тигил жактан конкретный нерселерди айтат. Сен могу жериң ооруйт экен, могул жериң мондойларың ооруйт экен, могуга басым жаса, менин болгон ооруган жерлеримди бүт айтып берген да, характериңизди айтып берет экен да. Вот ошол нерсенин баарын айтып берген. Баары действительно дал келген. Болбосо мен тааныбаган эле адам, ал мени кайдан билет мисалычы. Ошол нерсенин баары эле карап айтып берген да. Мен ошондо психологторго мен ишенбейм дейт. Психолог менмин да. И просто эле ошол нерсе бир консультациясы эле ага получается туулган жылыңызды, атыңызды, саат канчада төрөлгөнүңүздү жөнөтүп коесуз. Ал 5-6 күндөн кийин сизге чалат. Бир консультациясы 1,5 саат, 2 саат. 2 саат консультациясы 2000 сом турат. Бир эле жолу айтат, бүттү, башка айтпайт сизге. Ошондо эстесеңиз эстеп калыңыз, жазып калдыңыз. Ошол именно консультацияны мен сиздерге белекке берем. То есть 2000 сомду мен сиздердин ордуңуздарга төлөп, VIP тарифке катышкандарга төлөп, ошол нумерологко барасыздар. Ошондо көп нерсени өзү предназначениянын көп, мисалы басым жасасаңыз болот. Мен деген мону билгим келет. Предназначение башка эч нерсенин кереги жок десеңиз, только ошону карап берет и всё. Кайсы жагына барсаңыз, кайсы тармакка барсаңыз, сизди ийгилик күтүп турат. Ошол жагын айтып берет да. И вот ошол бул биринчиси. Экинчиси карта желаний деген бар. Карта желаний деген көпчүлүгүңүздөр угуп жүрөсүздөр. Сиз каалаган мамлекетти, мисалы, же болбосо каалаган кийим, там телефон, үй, машина, всё что угодно, семья, бала бакыра, ошол нерсенин баарын биз элестетебиз го обычно, мондайым болсо деп. Ошону картинага түшүргөндө ал совсем башка болот да. Карта желаний. Карта желаний мен дагы өзүм дагы азыркы учурда да сатамын. Карта желаниянын баасы 1000 сом. И сиздердин белек карта желаний плюс күндөлүк болот. Экөөнү либо эгерде нумерологко ишенбейм десеңиз да, карта желаний менен күндөлүк алсаңыздар болот белекке. Бул VIP тарифтики. Мына ушундай 2 жолу бар. Баасы аябай доступный деп айтмакмын. Неге дегенде, мен ушул эле курстарды, мен сиздерге азыр айтып берип аткан нерсенин бардыгын чындыгында орустардан көрөмүн, орустардын курстарынан көрөмүн дагы, алардын баасы 15 миңден жогору кетет да. 15 миңден өйдө кетет. Бери дегенде эле 6 миң, 8 миң, 15 миң көрүп жүрөм да көптөрүнөн. Эмне жөнүндө өтүшөт? Именно саморазвитие басым жасандыктан жалаң ушундай блогерлерди окуйм да, курстары канча турат, канча болот, көп байкап жүрөм. Именно мен биздин прожиточный минимум деп атайм, средний статистический биздин чөнтөгүбүзгө чак келе турган бааларды койдум. И мага результат керек. Биринчи орунда мага результат, сиздердин результатыңыз керек. Сиздин акчаңызды алып, сабакты чапкылап өтүп коюп бүттү эмес, именно сиз менен иштешип, сиздин жашооңузду канча бир процент болсо дагы канча бир деңгээлде өзгөртүп, нугум бурган ошол результат керек. Потому что мен сизге кандай направление берсем, туура направление бере алсам, ошол нерсени сизге жеткире алсам, андан кийин сиз ар жагын өзүңүз алып кетесиз. Любой ситуациядан адам бир үйрөнүп алгандан кийин уже өзү алып кете берет. Биз бардык нерседен кол жуп калышыбыз мүмкүн, үйүбүздөн, машинабыздан, акчабыздан, бирок билимибизди эч ким тартып ала албайт. Эч ким билимди тартып ала албайт. Балдар, мага бир бала келген. Келсе болот. Бала эмес, даже киши келген, үй бүлөлүү киши келген. 20 сабак болот. 20 сабак, где-то ар бири 1,5-2 сааттан назы мен сүйлөгөнүм эле почти 1 саат 20 мүнөт болду, и то жетпей калды. Мен сиздерге өтө көп нерсени айта албай калдым. Ал жакта техникалар болот. Техникалардын бир нече түрү болот.
муну кыласың, ал окшошподубу, муну кыласың. Кому-то это заходит, бир техника кылганы, кому-то не заходит. И немножко глубже мээбизге уже подсознанияга киребиз да, жактан подсознание дегенде мээбиздеги муякта болгон нерсенин баарын таап чыгабыз. Эмне деген ойлорубуз бар, биздин негативный ойлорубуз бар, эмне деген ишенимдерибиз бар, ошол нерсенин баарын таап чыгабыз. Мен просто сиздерге ошол нерсени чыгарганга, анан өзгөрткөнгө просто жардам берем. Болду, ар жагын өзүңүз алып кетесиздер. Күндө тапшырмалар болот, тапшырмалар вообще приятный тапшырмалар болот. Өзүңүз үчүн кыласыз. То есть ошол бир айды өзүңүз үчүн арнайсыз. Эми өзүңүз үчүн десе эртеден кечке эле кичке монтулуп отура бермей жок, басып туруп үйдө үй окоттарын кылып эле ошол нерсени кылып жүрө бересиз. Базовый тариф 2000 сом, VIP тариф 5000 сом. Экөөндө тең, место өтө аз. Ар бириңиздер менен индивидуально иштешемин. Кайсы тарифти тандабаңыз. Экөөндө тең белектер бар, белектерин айттым. Өтө сонун белектер. Күндөлүк алыңыздар, базовый тарифте же болбосо беркинен карта желания менен күндөлүк, либо кимге кызык болсо, ким может попробуй, может мага действительно жагып калат десеңиздер, анда астропсихологко барасыздар. Нумеролог дейли. Более понятныйраак. Нумерологдордун азыр 2,5-3 миң турат. Эмелери билесиздер, консультациялары 1,5-2 сааттык. Мен тааныган нумерологдук 2000 сом турат да. Мен өзүм барган нумерологдун консультациясы. Вот ошол, дагы кимде кандай суроо бар? Суроо болсо бериңиздер. Эс алалы. Эртеңки биздин темабыз ыраазычылык болот. Азыр сиздерге тапшырма, мен азыр посту жүктөп коёмун. Биринчи марафондун биринчи күнү тапшырмаларын жазамын астына. Анан ким аткарды жазасыздар. Прям по полочкам мен мону кылдым деп комментарий таштайсыздар. Комментарий жазгандан кийин белгилеп турам өзүм ким активно катышып атат. Психологдун жардамы керек дейт. Мага жазыңыз, курска жазылыңыз, же болбосо консультацияга жазылыңыз. Но консультацияга караганда мен сизге айтар нерсем, курска келген выгодно болот. Эртең менен турабыз, дальше эмне жасайбыз дейт. Эртең менен тургандан кийин сизге жаккан нерсени жашаңыз 1 саат. Ойлонуңуз, сиз эмне кылганды жакшы көрөсүз. Эртең менен турдуңуз, бош убактыңыз бар, 1 саат убактыңыз бар. Сиз эмне кылганды жакшы көрөсүз? Хобби деп коебуз го. Эгерде андай эч нерсеңиз жок болсо, просто ойлонуңуз, тынч отуруп көрүңүз, музыка угуп көрүңүз, анан бир нерсе кылгыңыз келет, анан ошол нерсени кыласыз. Ошондон баштайбыз. Мен мисалы эртең менен турганда эмне кылам? Физзарядка жасайм. Сабактарды көрөм. Кесибим англис тил мугалими меники. Сабактарды көрөм. Өзүмө мотивация бере турган видеолорду көрөм, обязательно эртең менен көрсөңүздөр, вообще сонун ошолор. Медитация кылбайм, неге дегенде мен медитацияны уктап калам. Чын эле медитацияны эч көне албай койдум, уктап калам, кадимкидей ортосуна келип жокмун уже. Ошон үчүн мен медитация кылбайм. Музыка угам, чанда, но угам да, пока балдар уктап атканда наушники салып алып, же болбосо эгерде жер тамда жашасаңыз, эшикке чыгып, таза аба дем алып бассаңыздар да өтө сонун эртең мененчи. Просто басып, эч нерсе ойлобой эле кулагыңызда музыка и басып жүрөсүз. Өтө сонун бул. Ушундай нерселер кыла бересиздер. Ооба, мугалим психолог болот, но мугалимдер обычно кичинекей балдар менен иштешкенге, баланы тил табышканга психолог болот, но бул жактан уже более глубоко да. Мен дальше кирип кеттим, ары кирип кеттим мен. Азыркы мен именно психологияда окуп аткан курсу 1 жыл 1 айга 66 000 сом турат. Мен ошону 5 айдан бери окуп үйрөнүп атамын, и ошондон менде сонун результаттар болуп атат. Мен ошону курстан бөлүшөм. 66 000 сомго көпчүлүктүн чын эле чындыгында мүмкүнчүлүгү жок, алып туруп эле мына ала койгонго. Бирок ошол эле билимди 2000 же 5000 сомго алганга өтө сонун мүмкүнчүлүк. Англисче үйрөтүп атам, уже бүтүп калды. Акыркы поток бүтүп атат ошо. Мен орус тилди да алгам, англис тилди алгам, бирок баары бул меники эмес экен. Англис мугалим болсом дагы мындай да предназначение деген болот да. Балким сиз кесибиңиз бар, бирок кесибиңиз менен иштебейсиз, же болбосо сиздин кесибиңиз жакпайт да. Меники ошондой да. Мен тил билемин, сонун билемин. Чет жака чыгып кетсем деле болмок, бирок кетким келбейт. Азыр Америкага грин карт толтуруп атышат, толтургум келген жок. Балким ойлонуп толтуруп коёмбу, бирок эч жака кетким келбейт да менчи. Кыргызстанда эле жүрө берген жакшы. Мен именно айымдарга жардам бергим келет. Менин миссиям ошол да. Ошол мен жардам бергенде, ошо бир нерсени жеткире алганымда, өзүмдүн мыслимди жеткире алганымда, и ошол айым өзүнүн жашоосун өзгөртүп, же болбосо бир кандай бир иш аракет кылып баштаганда мен ошондон рахат алам да. Значит, и ушундай болду. Вот ошондо ушунчалык рахат алам, а вот тил үйрөткөндө анчалык болбойт экен. Мен предназначением чындыгында ал эмес экен. Тил үйрөткөндө менде сабактан 1 айда
сүйлөп кетишет, сонун эле же болбосо нөлдөн келгендер окуп кетишет. Элементарный мындай эжелеп окуса дагы, но тилди үйрөнгөн все равно кыйын да. Бирок андан мен эч кандай ырахат ала албай койдум чынында. Сүйүнөм, о студенттерим үйрөнүп кетти деп, но прям өзүм мондай ички дүйнөм менен мындай эме болот го. Бир нерсени кылып алып аябай ырахаттанасыңарга, ушуну кылып койдум депчи, ошондой чувство жок да. А вот качан айымдарга жардам бергенде, бир нерсени түшүндүрүп берип, мен мону кылдым, мондай кылдым, мондай өзгөрүп болду дегенде, ошондон ырахат алам да. Вот менин предназначением. Ар бир адамдын бул жашоого келген өзүнүн миссиясы болот. Ошол миссияны биз курста табабыз. Ар бириңиздер миссияңыздар табасыздар. Не кылсам экен, декреттен кийин жумушка барсамбы, барбасамбы деп ойлонуп аткан болсоңуздар, сөзсүз түрдө келиңиздер. Предназначение табасыздар. Мен да ошо кете албайтым. Сиздерге да чоң рахмат. Менден көрүп жаткан качествонун баары, чын айтайын, сиздерде бар. Анткени сиздер просто өзүңүздөрдү элестетиңиздер, күзгүдөн карап атасыздар. Өзүңүздөр күзгүдөн карап атасыздар. И күзгүдөн мына мени көрүп атасыздар. Отражение деп коет, муну просто отзеркаливаете, өзүңөрдү эле отзеркаливаете. Бир күндүк общий сүйүүнүн этаптарын айта кетейин. Азыр мен тапшырмага дагы жазам сөзсүз түрдө. Бир күндүк эртең менен тургандан кийин обязательно жылуу суу ичиңиздер. Комнатный температурадагы, бул эң биринчиси. Комнатный температурада бир аз ысык суу кошпоюңуздар. Муп-муздак дагы болбойт. Сууну бир аз кайнатып эле, жылымык сууну 1 стакан 200 грамм суу ичиңиздер. Бул эртең менен. Андан суу ичерден мурун эгерде ичиңиздер чыгып калган болсо, вакуум деп жазсаңыздар, Инстаграмдан же Гуглдан деле вакуум деп жазсаңыздар, кантип вакуум кылыш керек, ошол болот да. Эртең менен туруп эле вакуум жасайсыздар. Физзарядка жасагандан болсоңуз, физзарядка жасайсыздар. Андан кийин суу ичесиздер. Суу ичкенден кийин китеп болсо, колдон келсе китеп окуңуздар. Китеп мурун кийин окуп көргөн эмес болсоңуздар, аудио китептер азыр аябай көп. Аудио китеп окуңуздар. Андан кийин музыка окуңуздар. Андан кийин өзүңүзгө жаккан ишти кылыңыздар. Эфирди сактаганга болушчу аракет кылам. Мен садашкандай болдум дейт. Муктардын баары чыкты дегендей дейт, өтө сонун. Бул 1 саатта эле эфирде ушундай болотса, демек мындан да сонун болот. Андан ары кетсеңиз. Азыркы эфирлер бесплатный эле 3 күндүк марафон бекер, андан кийинки сабак платный болот. Неге дегенде, бесплатный нерсе эч качан бааланбайт экен да. Мен ушул нерсени ушунча жолу түшүндүм. Ошондуктан бекер нерсе эч качан бааланбайт. Өзүм дагы мисалы бекер бир марафонго же бир нерсе качып алсам, качпай койгом да. Эмне кереги бар, эртең бир сөөнү деп ошончо калып калат. Ошондуктан акча төлөгөн нерсе бааланат. Не важно ага канча акча төлөйсүз. Жаңы кошулдум дейт, эфирди көрүп чыгасы. Эртең менен өзүңүз турган убакыттан 1 саат эрте туруңуз. Эгерде 9да тура турган болсоңуз, обычно 8де турасыз. 1 сааттан өтүп кет, 1,5 саат болду уже. 1,5 сааттан бери сүйлөп атабыз. Мен жумуштан чыгып азыр депрессияда жүрөмүн дейт. Депрессияда жүрсөңүз, мен сизге эмне деп айтат элем. Сиз бир эле жолу жашайсыз. Сизде кайра жашоо болбойт. Бир эле жолу жашоого келдиңиз. Ошол жашооңузду сиз кандай жашап атасыз, ойлонуп көрүңүз. Азыр мына марафон жүрүп жатат, азыркы учурда. Вот марафон жүрүп жатат, эфирди сактаймын. Тапшырмаларды пост кылып киргиземин, тапшырмалардын аркасына. Астына тапшырмаларды эмне кылыш керек полностью жазамын. Ким аткарган болсо, подробности жазасыздар, комментарийге калтырасыздар. Анан мондай күндөлүктөн эртең жаңы варианты келет. Ушундай күндөлүктөн 5-өн ойнотомун эң активдүү катышкандарга. Күндөлүк ойнотомун. Супер. Мен да вот азыр күндө 6да туруп атам. Андан да бир аз эртерээк турайын деп аракет кылып атам. Но кичинекей балам бар, баары түн ичинде ойгонуп, кыйыныраак болуп калып атат. 6да туруп 1 саат өзүңүзгө көңүл буруп коюңуз болду. Биринчи күнү вообще эч нерсе кылбайм деп түшүнүксүз болуп атса, просто отуруңуз тынч эле. Это такое вообще эртең менен отурганда ушунчалык мындай зар болосуң да, тынчтыккачы. Намаз окуй элекмин. Буюрса деп коюлуп жүргөнүмө канча жыл болду, просто чыгынбай жүрөт окшойм да. Чыгынсам буюрса окуп баштайм. Эртең менен дейге туруп атам. Дейге азыр кыш, багымдат кечилеп окуп атат. Мен утам дейт, сөзсүз түрдө утасыз. Балдарым уктай элек, жолдошум менен кайынсиңдим карап атат экөө эки жагынан. Уктатыш керек азыр. Пост жазамын. Отурганда уктап калам, ана кыймылдаңыз. Арбасыңыз, бери басыңыз, музыка угуңуз.
Биз бактылуу жашайт элек дейт. Кайным экөөм казино ойноп, бизди күйөөмө акчаларын алып. Так, караңыз, бул жактан сиз өзүңүздүн жашооңузга жоопкерчилик албай жатасыз. Сиз кайныңызге, иниңизге жоопкерчиликти илип койдуңуз. Жоопкерчилик алыш керек жашоого. Бишкекте күндөлүк алам десеңиздер, мага эле WhatsAppка 0559 2009 WhatsAppка же болбосо личкага жазсаңыздар, адресиңиздерди жазып коюңуздар. Эртеден кечке үйдө болсоңуздар, мен жолдошум жеткирип берет, шаар ичи 70 сом жеткирүү. Мындайда жашоого жоопкерчиликти алыш керек. Тигил күнөөлүү, бул күнөөлүү, анан күйөөм тигинтип койду, кайненем мынтип койду, анан балдарым тигиндей болуп атпайбы, анан жашоом ушундай болуп атпайбы, анан акчам жок болуп атпайбы. Жоопкерчиликти бирөөнүн артына салсаңыз, сиздин жашооңузда эч качан өзгөрбөйт. Жалкоолукту жеңиш үчүн күчтүү мотивация болуш керек. Ички, анан сырткы мотивация болуш керек. Качан эки мотивация тең сизде болгондо, ички дагы, сырткы дагы, ошондо сиз жалкоолукту жеңесиз. Эгерде сизде сырткы мотивация бар, бирок ички мотивация жок болсо, анда где-то 1-2 жумадан кийин жүрөсүз, анан кайра эле силбатсыз деп кетесиз. Вот музыка уккан жүрөктү карартат, урматтуулар, Куран уккула дейт. Кому как, кимге кандай? Кимге кандай? Дагы кандай суроолор бар? Кимге эмне жакса? Мисалы, кээ бирөө боенгонду жакшы көрөт экен. Эте им в кайф да. Рахат алат экен боенгондон. Мисалы, мен боенгонду мындай жактыра бербейм да. Ар кимдин вкусу ар кандай дегендей. Ошко, эгерде оштун өзүнө кеткен болсо, таксилер азыр 100-150 сомдон алып кетип атышат. Ички мотивация деген мындай да, мотивация экиге бөлүнөт. Сырткы, анан ички. Сырткы мотивация качан сиз видео роликтерди көрөсүз, мотивация бере турган. Мисалы, мени көрүп атасыз, менде мотивация алып атасыз, мен сырткы мотивациямын. Ички мотивация өзүңүз каалаган нерсеге жеткиңиз келгенде, ошого умтулган, ошол ички мотивация. Адамдардын жаман айткан сөзүн жүрөгүмө сактап алып, кечке эле ойлонуп жүрө берем, кээде башымды ооруп калат, мага кандай кеңеш бересиз дейт. Сиздин деген самооценкаңыз низкий. Ошондуктан сиз адамдардын айтканын өзүңүзгө кабыл ала бересиз. Эгерде самооценка өйдө болгондо, ким эмне деп атат, ит үрө берет, кербен жүрө берет деп жашамаксыз. Мен мисалы ошентип жашайм. Мурун баардык сөзгө эле сына берчүмүн, азыр антпеймин. Ошол үчүн дагы менде подписчиктердин ортосунда ушундай болот да. Тияң тинтип калыптыр, бияң мынтип калыптыр, антип албайсың, мынтип албайсың дегенде, сиздин кандай ишиңиз бар? Мен сизден сурадымбы дегенде, прям өздөрүнөн чыгып кетишет да, нерв болупчу. Ошондон көпчүлүк адамдарды мен блокко саламын да. Болот андай дагы ситуациялар. Антип калыптыр, анан үйүңдү жыйнап албайсың, анан балаңды карап албайсың, анан тигил бул дегендерде. Мен көңүл бурбайм ал нерселерге. Менин жашоом кандай жашагым келет, ошондой жашайм. Үйүм чачылып жатабы? Менин үйүм да сенин үйүң эмес дегендей эле отношение да. Сенин балаң эмес да, менин балам. Сенин балаң ыйлап атабы, менин балам ыйлап атат, тебе какая разница деп жооп беремин да. Көрдүңүздөрбү, бул просто самооценкадан. Так, балам менен үйдө отурам, сиздин сабакка кантип барам? Сабак онлайн болот, үйдө отуруп эле окуйсуз. Анткени мен да эки балам менен эч жака чыга албаймын да. Балдарым кичинекей, сабак онлайн болот. Оорулуп каласыз деген дагы кошулам. Ал боюнча дагы курста дагы кенен айтабыз, эже саламатсызбы? Мен да көп жерден сынап кантип жеңсем болот дейт. Самооценканы көтөрүңүздөр. Самооценка. Ички мотивация болуш үчүн тоже самооценка. Качан адам өзүнүн самооценкасын ушунчалык бийик койгондо, ушунчалык өзүн сыйлаганда, сүйгөндө, эч нерсени силерге уже эч нерсеге сынбайсыңар. Любой нерсеге монда как танк кете бересиңер, танктай эле кете бересиңер. Саламатсызбы, кантип курска жазылса болот дейт. Саламатсызбы, мага WhatsApp номериге жазып коюңуз, курска жазылат элем деп. 0559 20 09 10. Коркуу сезимди кантип жеңсе болот? Мынтсем мындай болуп кетсечи, антсем мынтип кетсемчи. Коркуу сезим менде деле бар. Мен деле жаңы эле айттым, эгерде мен азыр макул арыктайын, андан кийин срыв болуп кетип кайра толуп кетсемчи дегенчи, ал бардык адамда бар. Коркуу сезимин постоянно ошонун үстүнө иштеп атып жеңесиздер. Биринчиси действие кылып көрөсүз, сынасыз, кайра турасыз. Бул өтө кыйын вариант. Экинчи варианты, мээңиз менен иштейсиз дагы. Мээңиздеги моякта блокторду алып коесуз, и сизде ал сезим именно определенный ситуация жок болот дагы, сиз дальше кете бересиз. Аны курста мен техникасын беремин, потому что ар бир адамда коркуу болот. Ар бир адам жаңы нерсени баштаарда коркот. Любой адамда бар ал нерсе. Потому что мээбиз настолько бизге натренированы, биздин мээбиз любой жаман нерседен, жаман да жакшы нерседен, любой нерседен сактап турат да. Лишь бы зона комфортадан чыкпаш керек да. Мындай коробкадасыз, ошол коробканын артынан чыксаңыз эле там ажыдаарлар, жыландай барда элестете бересиз да. А на самом деле ар жагында сонун жашоо бар. Так, самооценка, жок самооценка. Кантип жаман ойлордон арылса болот дейт.
Жаман ойдон арылыш үчүн биринчи жашооңузда демек сизди что-то беспокоит, жашооңузда кандайдыр бир проблема бар, ошон үчүн сиздин оюңузга жаман нерселер келип атат. Ошону чечиш керек. Жаман ойдон арылбай проблемалар чечиш керек. Самооценка бул жактан. Агрессия эмнеден болот? Агрессия значит адамдын жашоосунда проблемалар бар, өтө көп проблемалар бар, өтө көп адамдарга таарынычтары бар, ошондон келип чыгат. Самооценканы көтөрүш үчүн биринчи өзүңүздү сүйгөндөн баштаңыз, эфирди толугу менен көрүп чыгыңыз. Биринчи орунга өзүңүздү койгонду үйрөнүңүз. Акырындык менен, сразу эмес, акырындык менен. Мен өзүмө ишенбейм, колуман келбейт деп эле бирдеке кылгандан корком дейт. Демек сизди кичинеңизде ата энеңизби, жакындарыңызбы, классташтарыңызбы өтө басынтып койгон. Сен эч нерсе колуңан келбейт, эч нерсе кыла албайсың. Кайдаган баштап атасың, дагы баштадыңбы, сен бир нерсе кыла алчу элең деп ушунчалык басынтып койгон, ошондуктан сизде өзүңүзгө ишенбей калгансыз. Ал үчүн ал детский травма деп коет. Аны бала чакка барып өзгөртүш керек. Именно ошо бала чактан башташ керек аны. Привет дейт, привет. Мен бир иш кылгым келет. Эч иш баштай албай атам. Үйлөгөн нерсеге да жетише албайм, аракет кылсам да дейт. Иш кылгыңыз келсе, демек балким сиз эмне кылып атасыз айтайынбы? Өзүңүз жаккан иштин артынан эмес, көп акча келе турган иштин аркасынан жөнөп атасыз да. И ошон үчүн эч нерсеге жетишпейсиз, эч кандай удовольствие алып келбейт. Качан сиз өзүңүзгө жаккан ишти баштаганда баардыгына жетишесиз. Вот ошондо прям в удовольствие кыласыз да. Кийимиң, сүйлөгөнүң башкалардан бийик болуп турса, самооценкам өйдө болом дейт. Жок, ал деген мындай да, демек сизди кичинеңизде тоже басынта беришкен, какое-то время басынткан, и сиз именно кийим менен, сүйлөгөн менен выделяться этесиз да. Кээ бир адамдар карасаңыздар жөнөкөй эле кийинип турат, андай эме кылбайт эле, боенбойт эле, эметпейт эле, но мындай караганда сразу билинет да самооценка. Кээ бир бар, монтип аябай кийинип жасанып жүргөндөрүнө карасаңыздар, мындай сүйлөшкөндө совсем башка адамда, ал внутренний состояние. Сиз самооценканы тоже бала чактан издеп көрүңүз. Сизди басынтканын, көңүлү бурбаган, балким колуңан келбейт, койчу, тигил бул деп кое берген, и ошондон сизден келип чыккан ушул низкий самооценка. Биздики негизи эле баардыгыбыздыкы бала чактан келет. Андай болбосо өзүмдү күзгүдөн да көргүм келбейт дейт. Это нормально. Болот ушундай состояние. Эгер жакшы кийим кийип, жакшы жасанып алсаңыз, күзгүдө өзүңүздү, конечно, сулуу көрөсүз да, өзүңүздү сүйгөндү үйрөнүшүңүз керек. Так, курстар жөнүндө айтып бердим. Көкнеже же болбосо мага WhatsAppка жазып койсоңуз, мен ошол толук маалымат берем. Эфирди сактайын. Так, таарынчактыкты кантип жоёт дейт. Сиз таарынчак болсоңуз, демек сиз чоңой элексиз. Ким таарынат? Кичинекей бала таарынат. Шоколад бербей койсоң таарынат. Менин балам ыйлайт, мисалы, шоколад бербей койсом, эшикке чыгарбай койсом ыйлайт. Сиз демек кичинекей баланын возрастынан чоңой элексиз. Биологически сиз чоң эле адамсыз, но именно ментально ар жагында сиз чоңой элексиз эгерде таарынып аткан болсоңуз. Кичинекей бала таарынат. И кичинекей балага ким чоң акча берет? Мен мисалы кызыма чоң акча карматпайм, каалаган нерсеңди ал деп. Сиз таарынчак болсоңуз, демек сизде чоң акча да келбейт. Анткени сиз кичинекей баласыз, кичинекей балага эч ким чоң акчаны ишенип бербейт. Мисалы, 5 жаштагы балага барып магазинге барып алып келчи деп жөнөтпөймүн да. Же болбосо толтура продуктап кел деп жөнөтпөймүн, чоң акча бер, ошондой эле да. Так, декреттемин, соода кылсамбы дегем, коркуп атам, эмне сатышты дейт. Бул жактан эми сиз эгерде биринчи карап көрүңүз, сатканды билесизби, сата аласызбы, ошого жараша анан иш кылыш керек. И эмнени саткыңыз келет, эмнени жакшы билесиз, ошол сфераны караш керек да. Так, таарынчактык боюнча айттым, болду. Аябай көп болуп кетти окшойт. 11ге кетиптир, чукулдап кетиптир. Эс алалы, эрте жатыңыздар. Мен азыр марафонго катышып атпайм, именно арыктаган боюнчачы, вот ошондо айтат да, 10:30 уктаңыз дейт да. Айрым же 10:30 жатыңыз дейт, айтын 10:30 башында жатып аткам, кечөө жата албай калдым, бүгүн хотя бы 11:30 жатайын дебеймби. Вот, суроолордун баарына максимально жооп бердим, колдон келишинче жооп бердим. Эртең дагы жолугушабыз эфирде, эртең дагы эфир болот. Саат 9:00 сиздерди түз эфирден күтөмүн. Суроолоруңуздар болсо бериңиздер. Азыр мен ушул эфирдин алдында суроо берсеңиздер жооп берип турамын. Курс боюнча либо личкага, либо WhatsAppка жазыңыздар. Күндөлүк боюнча дагы личкага же WhatsAppка жазыңыздар. Самооценканы көтөрүү үчүн кандай китептерди сунуштайт элем? Самооценка боюнча мен андай деле китеп чындыгында жолуктура элекмин. Прям окуй элекмин да самооценка боюнча китепти. Мен карап точно айтамын. Так, мен да бирөө капа калса кечире албайм, кыйналып жүрө берем, ал адамдарга сүйлөп кое берем, кечире албайм. Мен сизге айтат элем,
кечире албагандык бул онкология алып келет. Онкология оорусу менен ооруңуз келбесе, кечирген үйрөнүш керек. Бирок кечирген үйрөнүш үчүн жөн эле кечирип коюп, кечирдим деп айтып коюш кыйын. Аны аябай кыйын да. Мен потому что өзүм кечирдим деп ойлоп жүргөн адамдарды, ошончо жылдан бери кечирдим деп ойлоп жүргөн адамдарды 2-3 ай мурун эле кечирдим да. Тотально прям действительно кечирдим. Ошондуктан муну иштеш керек. Өтө кыйын нерсе бул. 10:30 уктаганда 5 же 6да туруш керек да. Акчаны кенен койсоң көп келеби дейт. Эгерде сиз ошол нерсеге ишенсеңиз, ошол нерсе келет. Ал бул жакта да бардыгы. Тарта берсең кыскарабы дейт. Мындай да, эми экономдой берсеңиз, жашоо да сизден экономдой берет. Кудай таала да сизден экономдой берет. Демек бул ошол эле жетет турбайбы депчи, ошондой эле да. Ошондой эле мааниде. Китеп боюнча жана айтып атпадым беле, просто роман, мындай жеңил китептерди окуйм десеңиздер, мага WhatsAppка жазыңыздар, мен силерге ссылка жөнөтөм. Ошол ссылка менен Play Market'тен обычно көчүрүп алып эле регистрация болуп эле окуй бересиздер. Мен күндө бир китепти стабильно ошол жактан окуйм. Чын эле корейский сериал көрбөйм, бирок ошо корейский сериалдагы эле китептерди окуйм. Именно экен да, кытайлардын авторлору боюнча кытайлар экен, кытай корейлер экен, жалаң ошондой китептерди жазышат, романдарды, мындай жеңил, мындай на одном дыхании отуруп эле бир окуп койсуңар го, кандай Цезарь неже, ошондой китептерди жазышат экен да, и это вообще круто. Ошондойлорду өтө жакшы көрөм. Чоң рахмат, вы тоже самое лучшее, спасибо большое. Чоң рахмат Батма. Батма прям сага бул знак дебейинби, знак болду. Өткөн марафондо да катышкансың, мында да катышып атасың, это прям знак. Колдон чыгарбаш керек мындай знактарды. Китеп окуганга мен эртең мененкисин окуйм и 20 барак эле окуйм. 20 барак обычно андан деле көп эле окуй албайм. Азыр мен бүгүнкүнүкү мисалы окуп жетишпей калдым чынында, 1 барак эле окуп эле. Андан кийин алаксып кеттим. Демек мен эртең 40 барак окушум керек, бүгүнкүнүкүн толукташым керек да. Мен балдарым үйдө таза кармайт дейсизби? Менин кызым бир күндө 5 жолу чачат. Торопой бери жакта калат, чындыгында аябай чачат кызым үйдө. Мен 28 жаштамын. Эртең мененки кылган көрсөңөр жүрөгүңөр түшмөк да эми. Пирогду апарып туруп, үстүнө сахарды кошуп туруп, аралаштырып жерге төгүп салыптыр. Ой, балам. Балам үйлөп калган турбайбы? Так, курбумдун көңүлүн кандай алсам болот? Анын көңүлүн эмнеге алып атасыз? Азыр Для чего? Макул. Барыңыздарга чоң рахмат.